Араласар Құтман Құшуақ кешіңіздер менен бұл Бишкек каналы ТВ1 чекет KG. Біз қайрадан сіздер менен біз бүгін қайрадан 2 саат бойы күндүн актуалдуу темаларын талқылайбыз. Бүгін бізде қонақта жалаң блогерлер болот. Ошондуктан ошол бүгүн күндө блогерлердин массалык ой жүгүртүүгө, күндөмдүн жаратылышына, анын коомдук пикир жаратуудагы жалпы бир таасири, айрым кемчиликтери тууралуу дагы сүйлөшөбүз. Ошондуктан бизден алыстабаңыздар. Дал ушул учурда сиздер бизде YouTube, Одноклассники жана Facebook желесинде түз эфирден көрүп жатасыздар. Биздин түз эфир номерлары 078 996 996. Кештин кезекчиси мен Эркен Нурбаев. Ал эми бүгүнкү кечибизди мына салтка айланган жашынакай музыкалык кече менен баштайбыз. Бегиш Бейбиджан Джая менен баштаган экен. Анда эмесе эфир назарыңыздарда. Yeah, listen up, you. Baby canım menin hiç kaçan korkup koçağıma gel. Koltuktashıp seni menen tegeretem jer. Ketanalың болып сенин бүт орудан сакайтып, эталону сулуулуктун болуп калдың деп айтсам. Гүлдөр өсүп айланада жетелешип бассак, табыласың жүрөгүмдөн эгер терең касса. Колумдан келген иштин баарын сен үчүн жасайм. Сен бактылуу болгон үчүн мен бактылуу жашайм. Мен үчүн сен бул өмүрдүн таттуу ширеси. Baby жаным сүйөрүмдү катуу билесиң. Жол кармашып бирге менен билечи. Жылдыздарга учалы эрчи. Бул өмүрдүн таттуу ширеси. Baby жаным сүйөрүмдү катуу билесиң. Жол кармашып бирге менен билечи. Жылдыздарга учалы эрчи. Мен сенин коксуң, бир жытасаң жоксуң. Сен менин балмуздагым, бир жаласам муздадым. Мен сенин секси боюң, жалгыз менде сенин оюң. Рахатка сенин алып жүрөмүн мен өмүр бою. Сен менин момпа суюм, элим сени озбу салсам. Сен менин кокаиним, титирейм өзүңсүз калсам. Сен менин секси кызым, жыргайм сени колго алсам. Убакытты тутку сызып жүрөгүңө колум алсам. Canım menin estedayım, ananayın. Özün menden bir болгондо жан дүйнөм байыйт. Эгер алың кетип калса Red Bull'уң болуп берейин. Себеби жок мезгил сайын кооз гүлдөрдү терейин. Бүт барын арнайм, ишенип жүрардайым. Жетелешип жүрөлүчү бирибизден калбай. Baby жаным сүйлөгөнүң таттуу ширин балдай. Жылдыздардын арасынан жарыкайды тандай. Мен үчүн сен бул өмүрдүн таттуу ширеси. Baby жаным сүйөрүмдү катуу билесиң. Жол кармашып бирге менен билечи. Жылдыздарга учалы эрчи. Бул өмүрдүн таттуу ширеси. Baby жаным сүйөрүмдү катуу билесиң. Жол кармашып бирге менен билечи. Жылдыздарга учалы эрчи. Мен сенин коксуң, бир жытасаң жоксуң. Сен менин балмуздагым, бир жаласам муздадым. Мен сенин секси боюң, жалгыз менде сенин оюң. Рахатка сенин алып жүрөмүн мен өмүр бою. Сен менин момпа суюм, элим сени озбу салсам. Сен менин кокаиним, титирейм өзүңсүз калсам. Сен менин секси кызым, жыргайм сени колго алсам. Убакытты тутку сызып жүрөгүңө колум алсам. Bir jытасаң жоксуң. Сен менин балмуздагым, бир жаласам муздадым. Мен сенин секси боюң, жалгыз менде сенин оюң. Рахатка сенин алып жүрөмүн мен өмүр бою. Сен менин момпа суюм, элим сени озбу салсам. Сен менин кокаиним, титирейм өзүңсүз калсам. Сен менин секси кызым, жыргайм сени колго алсам. Убакытты тутку сызып жүрөгүңө колум алсам. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев.
Кеш кезегибизди баштай берелик. Мен сиздерге жогоруда сөз бергендей, бүгүнкү алдыңкы 2 сааттык эфирде жалпы коомдук пикирди жаратууда соңку жылдарда маалыматташуу катуу жүрүп, ал менен катар эркин форматтагы журналисттер, бүгүнкү күндө блогер деп аталып, өзүнүн бир чоң салымын кээде кедергисин дагы тийгизип койгон учурлар бар. Кедергини көбүн учурда мамлекет, өкмөт өзүнүн дарегине алып, айрым ошол сөз эркиндиктерин чектөө менен дагы алек болуп калат. Мына ушундай окуяны баштан кечирген Меместан жаңылыктар веб-сайтынын негиздөөчүсү Арген Бактыбек уулу бизде конокто. Саламатсызбы Арген? Куш келипсиз. Рахмат келип бергениңизге. Сөздү мындан баштасак да, биринчиден кечеде иним менен сүйлөшүп отурсам, мен мем деп атам да, мем десем, анан жок байке мем болот дейт деп мени мындай бир аз зекип койду инимчи, өзүм бир тууган иним. Анан ойлонуп калдым да. Биз мен жаштардын үнүнө угуп турушек да, кулак салып турушек да. Алар айткан жалпысынан туура чыгат. Сиздин пикириңизде мемби же мемби? Турасы кандай болот экенин билбейм, бирок орустар көбүнчөсү мем деп айтышат да. Англисче дагы меме деп жазылат. Мем окшойт да. Мем деп кийинки биздин лексиконубузга күнүмдүк колдонгон сөздөргө да ушундай фейк, мем сыяктуу сөздөр кошулду. Мем сөзүнүн чечимленишин айтып бере аласызбы бизге? Чечимленишин билбейм, бирок бул мем культура 10 жыл мурун мүмкүн башталып, ошондон бери өнүгүп келатат да. Башында жана troll face жана күлүп турган бир бет бар го, троллго окшогончу. Ошон менен адамдар ошонун үстүнө өзүнүн жашоосундагы бир окуяларды сөз менен астына жазып койчу да, ошого күлүшчү адамдар. Андан кийин саясат жөнүндө темалар, экономика бүт аралашып кетти азыр. Дүйнөнүн баары мем болуп баратат да. Ар бир окуя болсо ага мем чыгат да. Бул бир гана орустарда, кыргыздарда эмес, бул Америкада да, Европада бүт жерде азыр ушундай болот. Мем болуп калып атат да. Эме бир образ бар да. Образ. Мем деген бул кайсы бир аския, же болбосо сын менен, же болбосо кайсы бир тамаша риторикасы менен айтылган сүрөт жана астындагы текст менен коштолот. Сөзсүз түрдө формат ушундай сүрөт, анан текст. Экөө ажырым мем катары болушу мүмкүн эмес. Же болобу? Бул эркин форматта, бул жерде мүмкүн сүрөт өзү деле болуп калышы мүмкүн, же жазылган деле эме деле мем болуп саналып калып атат азырчы. Жазуу. Мен кээде ойлоп коем, ошо мемге же болсо жана биз айткан мемге айланып калууга дагы өзгөчө бир мындай шарттар керек го депчи, себеп дегенде кимде ким бүгүнкү күндө мемдин автор эмес, мемдин каарманы болуп калса, ошол бүткүл дүйнөлүк мындай популярдуулукка ээ болуп калат деген сөзгө сиз кошуласызбы? Ооба, чынында азыр мындай бир образга кармалып калсаң, эгерде акыркылардан жана Балбак байкени эстели, жана кол менен көргөзгөн монорельс деп. Аны бүт жерде колдоно берсе болот. Монорельстен тышкарыдагы, мэриядан тышкарыдагы мүмкүн бирдеке каршы болсоңуз, ошол сүрөттү коюп туруп жазып койсоңуз болот. Мен буга каршымын деп, анти Балбак байке көрсөтүп аткан жестти ошентип кошулуп образ болуп калат да алчы. Ал темадан дагы тышкары уже кетирет да. Мэрияга байланыштуу эмес, монорельске байланыштуу нары жакка кетирет. Анан өзүнүн ошол сүрөттүн, ошол мемдин өзүнүн тагдыры, өзүнүн таржымалы, өзүнүн жолу болуп кеткени мени абдан кызыктырат. Себеп дегенде буга чейин менде мындай ой келет да, Арген мырза, буга чейин тамашаны же бир кайсы бир ачуу сөздү же пикирди ушу сүрөткө карикатура кылып, же болбосо мурун журналдарда, гезиттерде жарыяланса, бул бир автордун гана жумушу болчу да. Азыр заман өзгөрдү, азыр ар бир адам өзүнчө бир автор болсо болот, а бирок ошолордун катарынан өзгөчөлөнүп чыгууга кандай шарттар керек? Сиз ошол мемдерди ойлоп табууда кандай бир кайсы бир балким технологиялар бардыр же мунун бардыгы ээн эркин өзүңөрдүн турпатыңар менен, ойлонуңар менен келе берет. Инстаграмда да көп баракчалар бар. Аларда мемдер жазышат, бирок алар мындай саясатка байланышпаган башка темаларда жазышат да. Биз эмнеге саясат жөнүндө жазабыз? Анткени мен өзүм журналистмин. Күндө отуруп алып кабарды окуйм, мониторинг кылабыз да. Кабарларды окуйм, көбүнчө убактарда жиним келет. Айрыкча парламенттин 6-сазывдын депутаттарынын сөздөрүн, кылган иштерин жөнүндө кабарлар чыкса, жаман жиним келет да. Анан ушунча жиним келет, бир жакка парды чыгарып салгым келет да. Буун чыгарасыз. Ушу буун чыгарып салыш үчүн
тамаша кыла койбосун, тамаша кылып өзүм жеке баракчама мурда чыгарчымын. Адамдар лайктар топтоп мындай аудитория бар экенин түшүнгөндөн кийин өзүнчө баракча кылып ачып ушу меместанда ачканбыз. Ачканбыз дегенде ким менен кошо ачтыңыз? Өзүм эле ачкам, бирок андан кийин бизге жазылган адамдар, алар өздөрү дагы телефондон жасаган сүрөттөрүн бизге жөнөтүп калышат, ал жакшы болсо биз өзүбүзгө чыгарып коебуз. Эми мына сиз Инстаграмдагы мемдер жана Facebook баракчасындагы мемдер тууралуу айтып калдыңыз. Сиз көбүнесе Facebook'та жаратасыз сүрөттөрүңүздү. Мен да кайсы бирлерин өзүм анан көчүрүп алып өзүмдүн баракчама коём. Рахмат сизге. Ачык моюн калыш керек да. Бул мындай туура элеби? Кандай сиз мисалы өзүңүз чыгарган продукцияны кызганбайсызбы? Жок, анткени өзү сүрөт меники болбосо, мен аны кантип авторстводон талап кылмак элем, кыла албайм да. Сүрөттү мен тарткан эмесмин, ал жест меники эмес. Ишил эле мен бир побочный продукт жасап койдум да. Аны тарап кеткенде мындай ичиңизден бир чети мындай жыргап каласыз, Негизи жакшы да. Жакшы тарады деп. Бул атайын ушул көңүл көтөрүү үчүн жасалып атат да. Адамдар айланып жүрө берсе, контент бизге жакшы. Жакшы. Мен кайрадан коюп коем деген себеби ошол көбүн эсе Instagram менен Facebook'тун аудиторияларынын кыргыз сегментинде айырмачылыктар бар, аны биз жакшы билебиз. Бирок сиз ушу негизги фокусту, негизги көңүлүңүздү Facebook баракчасына арнап турсуз, себеби биздеги Facebook аябагандай саясатташкан. Facebook'тун өзүнүн кадрлар отделы бар, Facebook'тун сынчыл отделдери бар. Көп мындай ушундай калыпка түшүп калган бир форматта өзүнүн жашоосун улантып атат, ал жакта өзүнчө жашоо. Анан мен кызыгып аткан нерсем ошол Facebook'та кайсы бир публикацияңыз үчүн же бир канча публикацияңыз үчүн сизди кадимкидей улуттук коопсуздук кызматы сизди жана мен жаңылышпасам сиздин келинчегиңизди үй бүлөлүк суракка чакырды эле да. Ошол тууралуу айтып кетсеңиз, эмнеден улам болду, жолугушуу эмнени камтыды, аягы эмне болду? Биз баракчаны 2 жыл мурун ачканбыз. Андан мурун аудитория көбөйүп барып, могу 20-жылдын башында мындай аябай чоң өзгөрүүлөр болуп кетти да баракчада. Аудитория тез өсө баштады. Ошол убакта бийликтин рейтинги абдан төмөн түшкөн да. Жана карантинге байланыштуу, ар кандай саясий оюндарга байланыштуу бийликтин рейтинги абдан түшүп кеткен болчу. Алар эмне кыларын билбей калды окшойт да. Бизден мурун стендаперлерди чакырган, андан мурун дагы блогерлер чакырган болуш керек эле. Бизден мурун да адамдар барган болчу. Биз ал жөнүндө дагы мемдер жасаганбыз. Андан кийин бизди чакырып атпай. Мени жалгыз эле мен эмес, келинчегимди да чакырып атыптыр. Аны эмнеге чакырганын билбейм. Ал эч кандай тиешеси жок болчу бул баракчагачы. Азыр мен билбейм эмне үчүн чакырган ал суракка меничи. Бирок оюм боюнча алар мындай рационалдуу ой жүгүртүү деле болгон жок. Булар бизге сын айтып атат, буларды чакырып сүйлөшпөш керек деген ойдо болушкан. Буларды бир сыйра коркутуп коюш керек деп ойлоду алар. Ооздуктап коюш керек, тартып коюш керек дегенде. Биз повестка келгенде эле биз аны интернетке чыгарганбыз. Журналисттер жаза баштады, граждандык коом бизде абдан күчтүү. Баары колдоо көрсөтө башташты, адвокат табылды. Мен рахматымды айтып келем ушу граждандык коомго, адвокаттарга, журналисттерге азыркыга чейин. Ушул силердин интернетте колдоп турганыңар бизге абдан жардам берди, анткени коркута алышкан жок бизди. Адвокат менен барганда негизди дагы айта алган жок, эмнеге чакырганын, эмне үчүн бул сурак болуп атат деп да мындай түз эле сурадым да, эмнеге чакырдыңар, мындай эле айтмак болчу, эч кимге айтпайм деп айтсам дагы түз эле айтпай коюшту да. Ушундай болду. Жыйынтыгы деле чыккан жок. Өздөрү мындай эмне үчүн чакырганын айта алышкан жок. Андан кийин дагы последствиялар да мындай ачык жарыялаган жок да. Бирок андан кийин алар Тышкы иштер министрлиги аркылуу менин иштеген жериме нота жиберип беришти. Мен бир эл аралык маалымат агентствосунда иштечимин. Ошол мамлекеттин элчилигине нота жиберип беришти. Мен нотаны алгандан кийин мен ал агентствого залакасы тийбесин деп мен ал жерден кетип калдым да, ал жерден. Иш берүүчүлөр өзү сизди суранган жок, өзүңүз баш тарттыңыз,
башында сүйлөшкөнбүз, мен деле мемдерди жазап эле коеюн деп чечкен башындачы, алар деле мейли деп бир сыйра нотага жооп беришкен. Бирок андан кийин мен шайлоо, парламенттик шайлоого даярдоо башталганда мен көрүп калдым. Көп эле ЖМКлар, блогерлер эчтеке дебей калышты да. Рекламанын акчасы бар, договорлор бар. Ошого сын айта албай калышкан да. Шайлоо убагында, ошо бир ай агитацияда. Ошондо мен аябай жиним келди. Жумушты таштап алып кетип калып, жана кайра мемдер жазадык да, абдан катуу сындар менен. Мен деле ишенем, октябрдагы окуяларда биздин да кичине болсо да бир салымыбыз бар депчи. Түшүнүктүү. Анан Арыген мырза да бир мындай айта кетчү нерсе, Меместан веб баракчасы Facebook'ta жана Арыген Бактыбек уулу байланышты ошол сизди суракка чакырган улуттук коопсуздук комитети кандай тапты, же сиз эч качан бул нерсени мага таандык экен деп сыр кылган эмес белеңиз? Мен башында анонимно жазайын деген болчумун баракчанычы, бирок 1-2 постум бар экен. Ошол жерде мониторинг кылып издеп келип таапчытыр, ошондой таапчытыр. Кандай ойлойсуз? Улуттук коопсуздук комитетинде бизди МВД чакырган. Сиздерди МВД чакырды. МВДде ушундай бир веб отдел бар бекен, же бул жөн эле мындай рандомдуу түрдө кадимки эле кызматкерлер таап чыгыштыбы? Азыр айта берсем болот болчу керек, суракта эмне болгонун, анткени ал бийлик алмашып, мүмкүн ал уже унутулуп калды. Барсак, мындай бир чоң папка бар экен суракта. Анан башында көрсөткүсү келбей аткан, анын ичинде бар эмне бар экен, өзүм карап аткан, бирок мага көрсөтпөй жаткан да. Анан аягында сурап калдым да, бул эмне десем, анан келе көрсөтөм деп калды. Айтса, ар бир постумду бир А4-ге мындай 3 посттон чыгарып алыптыр. Бүт постторумду. Мен өзүмдүн жеке баракчамда дагы бийликти сындаган материалдар бар болчу, ошолордун баарын чыгарып алыптыр. Айтып сурадым да, байке, буну чыгарганын эме кажети жок болчу, бул страницада мен аны эч качан өзүм деле өчүрбөйт болчумун десем, ушундай келет. Аларда бир бөлүм бар окшойт. Мындай кичине подозрительный адамдардын досьелерин чогултуп коюшат окшойт да. Кызыктуу. Биз эми баягы курулай сөз менен сүйлөбү, Арыген мырза, сиздин кылган айрым иштериңизди, ошол мемдериңизди экранга чыгаралы да, анан эгер мүмкүн болсо өзүңүз комментарийлеп дагы берсеңиз болот. Анда эмесе биз экрандарга мен жогоруда биз сөз кылып аткан Меместан баракчасынын иштерин бийликте көрөлү. Мем дегенде дагы кимдер жакшы түшүнөк болсо дал ушундай. Саясатка арналган мемдер Акаевтың айткан сөзі бар екен. Сожалею, что привел Бакиева к власти. Бакиев — главная ошибка моей жизни, что взял на работу Атамбаева. Атамбаев, прошу прощения перед теми, что привел такой ошибку Жээнбеков к власти. Я даже не понял, что здесь произошло. Бұл цепочка үзіліп қалды да, бұл жерде? Цепочка, логикалық цепочка үзіліп қалды. Дағы бар екен жұмыштар? Коллеги, у нас еще есть работы? Если можно будет показать. Ага. Аппақ заттар, сүт, қар, туз, мен түсінгенімше РМ дегеніңіз Раим. Раим Матраимов. Раим Матраимов. Коррупцияның символына айланып қалды. Бұл өзінше кинодан алынған, жаңылышпасам? Неудержимый. Киноның аталышы қандай эле? Неудержимый. Неудержимый. Илгерки Голливуд жылдыздары кошулуп, Садыр Жапаров мырзанын мына ул мем дагы өзүнүн тарыхына улам келатат. Себеп дегенде саясий элитанын алмашуусу менен мына ушундай сүрөттөрдү авторлук кылган экенсиз. Өтө курч, айта кетсек өтө курч. Эмне дегенде 20-жылды бизге бир окурманыбыз берген болчу. 21-ди биз өзүбүз тиги окшоштуруп жазганбыз да. Автор өзүңүз? Бул өзүбүздүк. Абдан тарап кеткен мем. Бишкектеги жанакы ыш маселеси боюнча жасаган мемдер экен. Дагы бар болсо, Станики Жапара выразился потом соли на площади Алатоо дейт. Бул жана шайлоодон утуп алгандан кийин. Шайлоодон утуп алгандан кийин. Туз жалагыла деп баарын айтып өтүшү. Ичиңер ачса туз жалагыла деген эл арасында кепке аңызга айланып кеткен сөз. Когда кортеж президент по проспекту Мира дейт. Жана репетиция болуп атканда инаугурация. Айлана тегеректин бардыгы ураган, кыйраган, жакырчылык, бирок бизде кортеждер жүрүп атат деген сыяктуу. Эң сон
мындай болот да, мен мисалы буга чейинки жанакы тизелеп жана аяз аталардын сүрөтүн өзүм баракчама репост кылгам. Анан кандай реакция болгонун мен сизге өзүнчө бир бөлүшүп берейин. Азыр бизде жарнамалык блок болсун, Арген мырза. Жарнама биздин негизги өнөктөшүбүз Имарат Прогресс курулуш компаниясы 24 жылдан бери дал ушул курулуш тармагында алгылыктуу иштерди жасап келе жатат. Бир жарнамадан соң кайрадан Меместан мем баракчасынын автору Арген Бактыбек менен бүгүнкү блогерлердин күйүтү, жыргалчылыгы, пайдасы жана кедергиси тууралуу сүйлөшөбүз. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Кеч кезегинде биз бүгүн блогерлер тууралуу жана биринчи коногубуз ушу мем маданияты. Мем деген өзүңүздөр түшүнгөндөй, уккандай, кимдер билбеген болсо, бул бир белгилүү сүрөт жана ошол сүрөткө байланыштуу мындай тексттерди бириктирип, анан эл арасында мындай аскияга айланып кете турчу өзүнчө бир жаңы маданият тууралуу талкуулап жатабыз. Ошол мем маданиятынын жаратмандарынын, жаратуучуларынын жана таратуучуларынын бири Арген Бактыбек уулу бүгүн бизде конокто. Биз буга чейинки рекламалык паузага чейин айткан сөзүм бар эле. Арген мырза, сиздин жасаган бир мемди мен өзүмдүн жеке баракчама койгом. Негизги лентасына дагы эмес, стористерге жүктөп койгом. Анан аудитория ошол убакта чоң, азыр деле чоң эми өзүмдө. Анан аябай агрессивдүү маанайда болчу, себеп дегенде шайлоолорун алды эле да, президенттик шайлоолорун алды. Азыр эми шайлоо бүтүп, кайрадан жаңыдан баштап атабыз. Ошон үчүн эч ким мисалы жеке мен тоскоол эткен жокмун. Бул менин жеке жарандык позициям, жана саясий позициям десем болот. Бирок аны менен катар эл тараптан аябагандай чоң үлүштөгү мен элден мындайча айтканда таяк жедим да. Хейт деп коет го, эмнеге ушундай шылдыңдайсың, сен шылдыңда акың жок жана башка деп. Бул эми жеке менин өзүм жеке менин окуям, бирок сиздин пикириңизде биздин коомдогу ошол аскияны, тамашаны, мемдерди кабыл алуу маданияты кайсы деңгээлде жана кайсы мемдерди мисалы биздин коомчулук, биздин калың журт эч качан кечирбейт же түшүнө албайт деп ойлойсуз? Мем маданияты кичинеден өнүгүп келатат. Ошол эле Садыр Жапаровдун тарапташтары мен досторум. Садыр Жапаров жөнүндө тамашаларды мындай адекваттуу кабыл алышат да. Тамаша экен тамаша. Же сын болсо сынды да туура кабыл алганга калганга биз аракет кылыш керекпиз да. Анткени түшүнүк ал биздин ажоо, аны биз сындабаш керекпиз, ал жөнүндө тамаша болбош керек деген толугу менен туура эмес. Анткени Садыр Жапаров же башка президент болобу, ал деле киши, ал деле жаңылат. Өз убагында айтып турбасак, кемчиликтерин мүмкүн андан да жаман болуп кетет, дыл кетет. Ушуну түшүнүш керекпиз бизчи. Негизи эле контент жөнүндө бул маселе дагы абдан курч азыр. Ошол эле жана Курал Чокоев жөнүндө бир скандал көрсөттү бизге. Интернетти биз тыйып кое албайбыз эч качан. Элестеткиле, эгерде ошол эле шоуду башка киши мүмкүн Европага барып тартып аткан, кыргызча конокторду чакырып алып, ошондой эле сөгүнүп, мага жаккан жок ал шоу, бирок эме адекваттуу бир мамиле кылыш керек да агачы. Элестеткиле, кыргызча Европада тартып атат, ага яны эч ким суракка да чакыра албайт, жанагы орден знактарын да алып кое албайт, тарта берет. YouTube'да чыга берет. Аны менен күрөшүш бир эле жол бар, көрбөй коюш керек да. Аны барып алып комментарийине жазганыңар, дизлайк койгонуңар, ал кабарга чыкканы аларга наоборот плюс кылып атат да. Алардын жана медиа значимостун көтөрүп атат да. Биз ошо менен күрөшкөндү үйрөнүш керекпиз. Эгерде силерге бир контент жакпаса, аны көрбөй коюш керек. Аны ага эч көңүл бурбай койсоңор, ага эң жаман мындай жаза болот да. Ошол эле Курал Чокоев боюнча анын шоу мага эч жаккан жок. Форматы жаман экен, мындай незрелый экен. Аны да ойлонуштуруш керек болчу. Аны мындай жашнакай кылып жазаса болот, бирок бышпаган бир контент болуп калыптыр ал делечи. Ал кандай медиага кандай скандал болуп кетти, биз өзүбүз көрдүк. Ал кабарларга чыкты, күндө интервью алып атышты алардан. Алар тескерисинен алар популярдуулугун көтөрүп алышты да. Скандал мененчи. Эффект Барбары Стрейзанд деп коет. Аны сен бирдекени тыйган тыям деп
аны тескерисинен сен популярдуу кылып атасың да. Көбүр тийесиң. Негизи азыр бизде контент көбөйө баштайт. Азыр интернет өнүккөн, адамдар дагы интернетке көп кире башташты. Жада калса менин апам 70-те азыр YouTube көрүп атат. Ал деле жанагындай кыргыз каналдарды көрүшөт. Биз адекваттуу мамиле кылыш керекпиз контентти жасаган адамдаргачы. Сага бир контент жакпаса, могу контент жаман экен, муну көрбөйм деп эле кетип калыш керек да. Эң катуу жаза ушул болот да. Ушуга көнүш керекпиз биз. Медиа сабаттуулук сабаттуулукту жогорулатканга аракет кылышыбыз керек, Пикириңиз үчүн рахмат. Аргенде мындай дагы бир суроо жаралып атат да. Өзү ценз деген сөз бар. Ценз деген чектөө, цензор, цензура деп билесиз. Facebook'тун сиз көбүнесе Facebook'та жайгаштырасыз мемдериңизди. Facebook'тун өзүнүн колдонуу саясаты бар. Facebook айрым тариздеги айрым маанилерди камтыган постторду такыргызда киргизгенге да мүмкүнчүлүк бербейт. Же болбосо аны мындай көрбөгүлө деп алдын ала эскертет. Бул Facebook'тун саясаты. Аргендин же болбосо ошо Меместан баракчасынын редакторунда, авторунда өзүңүздүн ишке цензиңиз бардыр. Бар болсо кайсы темаларды сиз эч качан козгоп, шылдыңга же болбосо мемге айландыра албайсыз? Биз саясатчыларды тамашалайбыз, кээ бирде сынайбыз. Бирок биз сындаганыбыз анын иш аракеттери, сүйлөгөн сөздөрү, эгерде туура эмес сүйлөсө, эгерде туура сүйлөсө мактап деле коебуз. Бир гана биз жанагы интернетте көп жазып калышат, жана айрыкча фейктер көп жазышат. Мунун мурду кыйшык экен, бети кыйшык экен, тигиндей экен, мындай экен деп. Биз ошондой нерселерге тийишпейбиз. Биз анын жеке жашоосуна, көрүнүшүнө, динине тийишпейбиз. Биз бир гана иштерине, сөздөрүнө ушул нерсе абдан маанилүү болуп атат да. Эмне дегенде, эгер мемди кайсы бир топ адам, кайсы бир адамды же бир болсун саясаттан, болсун шоу бизнестен белгилүү же болбосо медиада жүзү көрүнүп калган адамга сүрөтүн чыгара турган болсоң, сен ошол адамды өздүгүн шылдыңдап атасың, улуу кишини шылдыңга алып атасың, мунун болбойт деген байка маданиятыбызга келип кептелип калат да. Ошол жактан айтып түшүндүрөсүң. Бул адамдын өздүгүн эмес, өзү мындай кечине ал адам менен отуруп сүйлөшүп деле коем, мисалы чай деле ичип коебуз, маселе жок. Ошо кылып аткан иштерине, айрым аракеттерине, анын үстүнө мына ушунчадан ополтодо үмүттү өзүнө артып алган саясатчылар коомду багыттайт эмеспи? Ошонусуна айтып атабыз десең, дагы эле түшүнбөстүк бар да коомчулуктан. Ошонун себептерин сиз эмнеде көрөсүз? Себеп дегенде сиз күнүгө ошол мемдерди чыгарасыз, сизге купуядагы каттар келет, ачыкта бетиңизге жазылат. Ошонун мындай парадигмасы эмнеде деп ойлойсуз? Мындай оорураак суроо, бирок ойлоого керек да ошол нерсеничи. Ар кандай болуп калат? Адамдар башкы суроону кичине жооп алам. Эмне үчүн биздин элдер ошол сын пикирди мындай өзүнүн дарегине алган ушунчалык курч кабыл алат дегеним да. Бул маданият бара-бара өнүгөт болуш керек. Интернет маданияты өзүнүкү деле бар да. Бара-бара өнүгүш керек, бирок эң башкы азыркы көйгөй көп масса адамдар интернетке тез кирип кетти да. Мындай кичине переходный периодтар керек болчу да. Кичине түшүнүк болуп, соц тармактар деген эмне, анын ичинде кандай эрежелери бар, мындай кичине түшүнүк менен кириш керек болчу да. Адамдар интернет абдан тез өнүгүп кетти, барына жана телефондор эме болуп калды, арзаныраак болуп калды. Азыр көп эле адамдар, апам деле айтсам, 70 жашта интернетте YouTube'тан көргөндү элет да видеолордучу. Аябай тез кирип кетти. Балдарыбыз дагы, карларыбыз дагы. Анан бул интернетте өзүнүн эрежелерин койгону аракет кылып атышат да. Өзүнүн түшүнүгү боюнча. Бул да бара-бара мүмкүн өнүгөт. Күтүп жатам. Мен дагы мүмкүн ошондой эле интернетке адамдар, массалар тез киргендей эле, ошондой эле маданият тез өнүгүп кетсе деп мен турам да. Үмүттөнүп турам. Сиз менен маектешкенче бир окуяны эскерте кетсем, сиз ал жөнүндө билет болушуңуз керек. Кече жакында Американын жаңы президенти Джо Байден
шайлан инаугурация болгондо Берни Сандерс аттуу киши мындай шарфчан отуруп, карыя конгрессмен мурдагы ошол кишинин сүрөттөрү мемге айланып кетти, бүткүл дүйнө аны бөлүштү. Анан Берни Сандерс өзү ошол өзүнүн эле дарегине жасалган мемдерди толугу менен туура көрүп, кабыл алып, анан ошол нерсени charity благотворительностька коротуп, анан көптөгөн миллиондоп акча чогултуп, анан аны ошол кедейген балдар менен бөлүшүптүр да. Бул эми ошол адамдын өзүнүн тарабына айтылган сынга, ошол тамашага туура көз карашта болгону да. Антпесе биз балким таарынып калат элек да, себеп ал кишинин ошо отурган сүрөтүн ар кайсы жерге салышты. Анан ушундан бир суроо келип чыгат да. Сиздин оюңузча мындай атайын өздүк каалоо менен кечинде жатып, анан эртең менен пресс-конференцияга же бир жакта жүргөндө мен ушундай азыр мемдин каарманы болуп кетем деген бул мүмкүнбү? Атайлап болуп калуу. Же мемдин маданиятынын өзү, мемдин табиятынын өзү ушундай күтүлбөгөн жерден болгондуктанбы? Анда мындай предсказать невозможно. Кээ бирде мүмкүн атайын болуп калышы мүмкүн. Көп эле азыр орустарда дагы чоң ири компаниялар мем болуп калганды эңсейт да, атайын ошого барышат да. Анткени мем болуп калсаң, көп акчаны үнөмдөй аласың рекламадан. Адамдар өздөрү эле кайталай берет, тажаганча кайталай берет аны. Кайра бул окуяга байланыштырып, тиги кишиге байланыштырып чыгып, мындай чоңой берет, бир убакта адамдар ал мемден тажаганда уже түшүп калат. Бул жерден рекламадан көп акча үнөмдөсө болот да. Компаниялар көп эле аракет кылышат ушул жерге кириш үчүнчү. Эми Кыргызстанда андайды көрүлөт азырча. Атайын мем болуп калууга аракет кылышат. Жана мага Балбак Байкенин мамилеси жагат да мемдерге. Бир окуя болот, андан мем чыгат, анан Балбак Байкенин сүрөттөрү чыгып калат. Бизде башка баракчаларда ал өзүнүн баракчасына бөлүшүп, бул адамдар мындай кылып атты деп күлүп коет. Ал мындай аябай жаман көз карашта эмес да буга. Мени шылдыңдап атасыңар деген жок. Ал мыкты СММщиктер иштейби аны менен же өзү ушундайбы билбейм. Өзүнүн баракчасына да чыгарып коет, мына адамдар мындай кылып аттыр деп күлкүлүдүн. Балбак Байкени мындай бир адам катары көрөсүң да, мындай бир саясатчы жанагындай сухой сөздөр менен сүйлөгөн, мындай даярдалган речтер менен эмес деп ойлойсуң да. Кадимкиде эле бизде болгон киши. Мындай образ бар да, ушундай жакыныраак сезилет, э? Мемдерди мындай кичине оңоюраак кабыл алыш керек да бул жөн. Бүгүн Балбак Төлөбаев эртең менен пресс-конференция берди. Анан ошо сөздөрдүн арасында өзүнүн кылган жанагы мындай кыймыл аракеттин комментарийлеп журналисттерден бир рахматын айтып кетти, бир чети орус тили боюнча дагы өзүнүн түшүнүгүн айтып кетти. Мага абдан жакты. Анан бүгүн мэрдин позициясы ошо бойдон бош калды. Себеп дегенде жаңы келе турган мемге коомдук пикир аба кандай чоң агылып, кыска аралыктын ичинде мына мен билгенден жаңылык кече күнү саат 7-8-дерде чыкты. Бүгүн мына түшкө чейин дайындоо болбой калды да. Ушундан улам сизге дагы бир мындай бышыктоочу суроолордун бири, кандай ойлойсуз? Сиз буга чейин көп жолу айттыңыз, коомдук пикир, интернет маданияты, эл көнүп атат, мына эл көнүшөт, эл өзгөрөт деп. Сиз чындыгында ошого ишенесизби? Биздин коомдун ошо интернеттеги өзүнүн алып жүрүү жолу, парадигмасы өйдө жакты көздө, башкача айтканда өнүгүүгө кетет деп ойлойсузбу? Албетте өнүгөт. Анткени бул биздин күнүмкү жашообузга кирип калды. Социалдык тармактар бул бизде гана эмес, Америкада дагы, орустарда дагы, Европада дагы болгон. Биринчи соц тармактар пайда болгондо аларда мындай бир эйфорияга түшкөн да. Мындай сүйлөшө баштадык деп. Андан кийин СММщиктер пайда боло баштады. Алар өздөрүнүн товарларын сатканы же саясатчыларды реклама кылыш үчүн колдоно башташты бул сеттердичи. Ушинтип арасынан дагы жанагындай жаман жазгандар, ичинде жанагы буллинг, ошолор менен жаман видеолор менен күрөшүү бир эрежелери мындай чогула баштады да, өз бири-биринечи. Бизде дагы ошондой болуш керек. Адамдардын медиа сабаттуулугу аздан бирок өсүп баратат. Азыр фейк деген эмне билишет, кантип пикир, коомдун пикири алмашат билишет. Мен оюмча фейктердин заманы өтүп баратат азыр. Мындан кийинки Россиянын тажрыйбасы менен карасак, кийинки уровень, деңгэл бул блогерлер болот эми. Мындан кийин блогерлер
коомдун пикирин алмаштырган кетишет да. Андан кийин көрөбүз дагы эмне болорунчу. Фейктерди адамдар түшүнүп калды. Эгерде бир киши келип алып бирөөгө жаман комментарий, жакшы комментарий жазып атса, анын баракчасына киресиң, кирип туруп жакында эле жазалган баракча экен көрүнөт. Сүрөттөрү аз болот, достору аз болот. Аны билесиң, бул фейк экен депчи. Буга ишенбеш керек деп. Адамдар уже билип калды аны. Бири-бирине азыр комментарийлерди карасаңар деле бири-бирине жазып калышат. Сен фейк экенсиң, мен сага ишенбейм, сен жалган маалымат таратып атасың деп айтып калышат. Бул медиа сабаттуулугунун өнүккөнүн билдирет. Могу акыркы окуялар буга себепкер болду. Анткени фейктер абдан көп болду, анан ушу бара-бара өсүп келатат. Мындан кийин дагы биз адамдар кичине жеңилирээк мамиле кылган болуп калат. Жеңилирээк мамиле кылып калышат, анткени түшүнүшөт, что бул адам мүмкүн так эле башка мамлекетте бул жөн эле эме атайын пикирди алмаштыруу үчүн эмес, жөн эле троллить деген эме бар. Хотел потроллить, да? Жөн эле эметип атат. Өзүнүн маанайын көрсөтүш үчүн сен менен жөн эле сөздөр жазып атат да. Сенин жиниң келсин деп. Бош сөздөр, Ошол кишинин жини келсин деп жөн эле сөздөр жазып атат да. Бара-бара дагы түшүнөбүз. Албетте интернет маданият өнүгөт дагы. Эң сонун. Биз маегибиздин соңунда сизге бир кыскача суроо берейин. Дагы бир жолу ошол бүгүн козголгон теманы айта кетсем, убагында сизди Ички иштер министрлиги суракка чакырган, Facebook баракчаңыздагы публикацияларыңыз үчүн. Сиздин оюңузча, мамлекет, өкмөт, бийлик интернетти ооздукташы керекпи? Ооздуктаса, кайсы багытта, ооздуктабасы кереги жок болсо, эмне үчүн? Кыскача жооп берип кетсеңиз болот. Негизи эле бийлик маалымат чөйрөсүнө киришкенде бул жаман көрүнүш. Андайга жеткизбеш керек. Биз өзүбүз тандай алабыз, жанагы эле айтып кеткендей, эгерде сизге контент жакпаса, аны көрбөй койгула. Башкалар деле мүмкүн ушинтип ойлоп кирбей коюшат. Аны ал баракчанын же каналдын аудиториясы өспөй калат. Анда өзү эле ал каналды же баракчаны жапкан аргасыз болот. Ошондой бир саясатка келиш керекпиз биз азырчы. Барып алып журналисттер сабап салабыз, блогерлер сабап салабыз дегендердин баарын токтотуш керек. Бир эле гана ошондой биз өзүбүз чечиш керекпиз контентти. Биз аны чече алабыз. Жанагы эле Курал Чокоевдин каналы деп сүйлөшүп калдык. Эгерде аны көрбөй койсок, ал өзү эле жабылмак. Баары эле айтты, мына силердин видеоңор бизге жаккан жок, биз муну башка көрбөйбүз деп койсок, өзү эле жабылып калмак. Бардык жарандарды, интернет колдонуучуларды ушундай ойлонуу деңгээлине көтөргөнгө сиздин дагы салымыңыз болот деп ишенебиз. Анда эмесе мемдерди жаратып бериңиз. Бизге күлкү, маанай жана ойлонууга дагы бир жем болсун. Аны эч качан ушул мемдериңиз үчүн сизди эч ким эч качан суракка чакырбасын. Иштериңиз ийгилик болсун. Таанышканыңызга кубанычтабыз. Кийинки дагы мемдерди күтөбүз сизден. Анда эмесе эсиңизге салып өтсөм, Меместан Facebook баракчасынын негиздөөчүсү, автору Арген Бактыбек уулу бизде конокто болду. Келе жаткан конокторубуз дагы оңой олтоң коноктордон эмес, жанакы элге таанымал Беспредел KG паблигинин автору, андан соң жаңычыл контенттин жаратмандары тентек жигиттер келе жатат. Ошондон бизден алыстабаңыздар. Бүгүн биз интернеттеги маданият жана блогерлердин бүгүнкү күндөгү мындай жүрүү турпаттары, кыялдары тууралуу сөйлөшүп жатабыз. Жалпы көчмөндөр үчүн ат жөн гана үй жаныбары эмес. Мисалы, бүгүн биз аттардын урматына арналган салтанатка катышып жатабыз. Понятно, о чем пойдет речь. Предлагаю пойти и вместе во всем разобраться. Тоо апариген жылкыларынын арасында өзгөчө тукуму бар. Бул чаар жылкы. Ал маңдай теринин өзгөчө түсү менен айырмаланат. Чаар жылкыны илгертен бери кыргыз көчмөндөрү баалап өстүрүп келишкен. Бүгүн болсо байыркы асыл тукумдуу ат биздин кеченин башкы каарманы болду.
Экинчи асман аттуу чыгармачыл студиясы жана жылкычы Мунарбек Кулданбаев асмандагы тоолордун ыйы каргымагы болгон. Чар сулуу маданий агартуу демилгесине катышууга каалоочулардын баарын чакырды. Бул долбоор чар жылкысындагы асыл тукумдун генофондун сактоо жана бул тукумду Кыргызстанда гана эмес, бүткүл дүйнө жүзүнө жайылтуу максатында түзүлгөн. Башкача айтканда, чар сулуудан уникалдуу жана таанымал атамекендик брендти түзүү. Мы хотели снять просто ролик и покрутить его в социальных сетях. Биз жөн гана видео тартып, аны социалдык тармактарга жүктөлүү дегенбиз. Анда биз бул жерде коюлган жакшы тартылган материалдарды алдык. Жакшы бир нерсе кылгыбыз келди. Ошондо бизге мындай идея келди. Учурдагы иш-чарабыз ушул атты көбөйтүүгө багытталган. Мындан тышкары биз аны модага айландыралы деп жатабыз. Жана ушул моданы өнүктүрүү үчүн биз бул атты айыл чарба же туризм жаатында гана эмес, маданий мурас катары кеңирүү жайылтууну көздөп жатабыз. Ее модой. А чтобы сделать ее модой, оказывается, надо сделать моду про лошадь. Аруу жанды ак дүйнөгө табыштап, асыл жылкы алып учат арыштап. А дүйнөдүр, бу дүйнөдүр чек жоктой, алдыбызда жолдор жатат. Нам очень важно, чтобы биз үчүн Кыргызстан бир нерсе менен сыймыктана алганы абдан маанилүү. Биз уникалдуу бир нерсени табышыбыз керек. Манас эпосунда айтылгандай, ал тургай башка континенттерде дагы чараат жөнүндө айтылат. Бул туризмди айыл чарбасын өнүктүрүү үчүн ойлонуп табылган. Айыл чарба азык-түлүк гана эмес, биз сыймыктана ала турган нерсе. Бул жерде асылдандыруу абдан маанилүү. Асыл тукумун өркүндөтүү үчүн биз ушундай уникалдуу нерселерди табып, жана биз өнүктүрүшүбүз керек. Чарааттын ушундай уникалдуулугу бар. Чар сулуу тасманын, ырдын, сүрөт көргөзмөсүнүн жана мода коллекциясынын илхамы болду. Модной коллекции. Стесняюсь сказать, что я на машинке шить не умею. Мен машинкага тиге албайм деп айткандан уялбайм. Менин мурунку 3 коллекциям толугу менен кол менен жаралган. Бүгүн дагы бул жерде толугу менен кол менен жасалган дагы бир коллекциямды тартууладым. Аттын жүнүнөн сайма сайып, биздин илгерки салтты жандандырууга аракет кылдым. Менин оюмча жакшы болду. Кайрадан түз эфирдебиз. Сиз азыркы учурда бизди онлайн формат аркылуу YouTube, Facebook жана классташтар социалдык желесинде көрсөңүздөр болот. Ал эми бир аздан соң ушул чыгаруубуз бардык телеканалдар TV1 Чекит KG каналына чыгат. 0708 996 996 биздин түз эфирдин номерлары. Бүгүнкү кеч кезегибизде блогер Беспредел Чекит KG паблигинин негиздөөчүсү, автору Автандил Жоробеков конокто. Саламатсызбы, Автандил? Саламатсыз. Кош келипсиз. Рахмат келип бергениңизге. Автандил, биринчиден ошол Беспредел KG акыркы ушул жакка келгечекти бүгүн эртең менен турдуңуз. Акыркы киргизген постуңуз эмне тууралуу болду? Мен акыркы айтып кетсем, мен акыркы ушул биздин азыр уже кандай уже кетти же кете элекпи? Мэр жөнүндө болду. Ошол мэр жөнүндө пост болду эле. Ошол.
Ошо бир постер чыгарып алгандай мындай батылы шайланып калган батылы кетип калышы ошол жөнүндө болгон элек. Анын ичинде бир видеолорду чыгарган элек, ар кандай бир фото менен фото коллаж кылып, секундомер, мэр на каучер деп ушундай бир чыгарган элек постерду. Дароо бүгүн бир канча посттар чыгып кетти. Жаңы коюлуп турган, бирок азыр кызматтан алынган мэрдин жашоосу өтө кыска болуп калды. Эмне дегенде жарандык коом, ошондой эле социалдык түйүндөрдүн активисттери аябагандай чоң мындай ызычы болуп кетти да, мындайча айтканда. Анан сиздин оюңузда бүгүнкү күндө мамлекеттин түптөлүшүнө сиз сыяктуу баракчылардын пайдасы көбүрөөкпү же зыяны көбүрөөкпү? Себеп дегенде зыяны дегеним мамлекеттик башкаруу бул интернеттей чагылгандык тез менен болбойт. Мамлекеттик башкаруу бул бюрократия, биз билесиз бизде. Кагаздар кол коюш керек, мөөрлөр басылыш керек, талкуу, кулуардык талкуулар, соодалашуу жана башка. Ошондуктан зыяныбы же пайдасыбы? Себеп дегенде өтө чагылгандай тездик менен реакция болуп турат да. Мен биринчи айтат элем, биринчиден бул пайдасы көп дегендечи. Айтканым биринчи айтканда биз айта берет мындай блогерлер, журналисттер баягы мамлекетке зыян келтирип атат, мындай айткандай иштетпегендер же бир мындай саясатты колдойт деп. Биринчи кезекте караганда ушуна кырдаал эмнеге ушуна түзүлүп калды? Биринчи кезекте мындай бийликке ишеним жок. Парламент болобу, жогорку кеңеш болобу, өкмөт болобу, президент болобу ишеним жок. Элдер муну так эле билет. Булар бийликке кантип келген? 2015 жылы билет шайлоо кандай болгон. Ошолор эле шайлоодо добуш сатып алуу менен 2017 билет президент шайлоо кандай болгон. Жергиликтүү кеңеш адашпасам 2016 жылы болгон. Бишкек шаардык кеңешке баардыгы билет ким келген ушу Бишкекке. Курулуш компаниянын ээлери, директорлор, чоңдору, бизнесмендер келип, ушунча бир пандемия убагында же бир 4 жылда эч ким тааныбайт бул депутаттарды. Иштери иштебейт. Булар келгенде булар акча менен келген, тааныш аркылуу убагында мындай бизнестерди мечтештирип алган, тааныштар аркылуу алып акча менен келген. Ошон үчүн мындай айтканда бийликке так ишеним жок. Булар мындай иштешти билбейт булар. Иштешти билбейт, булар только добуш сатып алышты билет. Добуш сатып алып, өздөрүнүн аркылуу, өздөрүнүн канал аркылуу, өздөрүнүн тааныш аркылуу тааныштарын жумушка коюшту билет, акча табышты билет, бир жер алышты билет ошол. Биз болсо ошону чагылдырып турабыз. Биз буларды иштей албаса, биз кандай буларга эмне кылышы мүмкүн булар? Өздөрү ишеним жок, өздөрү башынан келгенде туура эмес келген. Ошон үчүн биз аларды түздөп, ушундай болгондо 2020 шайлоо болгондо мен биринчи ошо 4-сентябрда пост чыгарган элем. Ошо эки партия, биримдик мекеним Кыргызстан партия бир ошондо мен ойлогон элем, 90 мандат алып келсе же 70 мандат. Биз 5-октябрь уже 4-октябрь шайлоо болгондо көчөгө чыгабыз деген. Булар аны укпай коюшу, булар өздөрү билет шайлоо кандай болгон. Добуш аркылуу болуп, администратор болуп, азыр чыгат баардыгы. Сатып алуулар. Ошон үчүн мындай айтканда биз мындай соц тармактар же бир блогер, журналисттер мамлекетке зыян келтирип аткан, бул такыр туура эмес. Биринчи кезекте күнөө бийликте, ошо бийликте отурган адамдарда. Беспредел KG баракчасы Instagram социалдык түйүнүндө ошол зор жана оор болгон жана курч болгон социалдык маселелерди көтөргөн пабликтердин биринчилеринин бири болгон мен билгенимден. Канча жыл болду түзүлгөнүнө? Facebook'ta 5 жыл болду. Instagram'da 1-2 жыл болуп калды. Биринчи Facebook'та ачылгансыз, Instagram'da 2-3 жыл. Бул баракча Автандил Жоробековго таандык экени кайдан келип чыгып калды? Кандайча болуп калды бул? Кантип ачканымбы, башталганымбы? Кантип сизге таандык экенин? Себеп дегенде эми баракчаны ачканда бул Автандилдин баракчасы деп эч ким ачпайт да, мисалычы. Анын үстүнө сиз курч маселелер көтөрөсүз. Анан сизди суракка чакыруулар болду. Жок, мен кандайча билинип калды? Мындай биринчи ачып жүргөндө ачып, биринчи кичине мындай анонимдүү кылат элем. Анонимдүү кылып адамдар жөнөткөн маалыматты эле чыгарып турат элем, чыгарып турат элем. Ар кандай маалыматтар келет эле, анан ошо бир 2019 адашпасам 24-ноябрда ошо мени кармап кеткенде 2019 кармап кетип, кийин интернеттен ошо кичине мындай маалымат чыга баштады да. Ошо Беспредел KG'нин баягы модератор, администратор кармалды деп, АЖ деп. Кийин болсо анан кичине тааныштарым, мен тааныган билгендер бир туугандарымдай издеп баштаптыр, анан кийин ошо жоголуп кетти деп кип, так издегенден кийин анан таралып, журналисттерге да бүт кетип калды. Анан мен маалымат тарап кетип, баары билинип калды да. Ушу мындай администратор Автандил Жоробеков экен. Анан чыгып кетти, анан маалымат чыгып, анан Автандил боштондук, ар кандай акциялар башталып кетип, ошо мен таанылып калдым мындай айтканда. Кандай элес бул, кандайча билинип калды? Сиз анонимдүү түрдө, купуялуу түрдө иш алып барып атсаңыз, интернет баракчасында артында сиз бар экен билинбесе, сүрөттөр коюлбаса,
биздеги билбейм кибер дейт го эми кибер коопсуздук жана анчейин баягы жогору өспөсө ички иштер министрлигинде кандайча билинип калды? Жок, бизде булар мыйзам түрүндө мыйзамдаштырып койгон. Булардын биздин ошо атайын кызматтары бир мындай орусча айтканда абордный бар. Мындай кандай айтсам, СОРМ деген система оперативно-розыскных мероприятий деген кыргызча эми которулуп айткем так. Булар ушундай мыйзамдаштырып, мындай мыйзам бар, ушундай бир террористтерге кармаш үчүн деп бүт ошо интернет провайдерде ушундай аппарат турат, СОРМ деген. Ошон үчүн булар баягындай адамды таап алыш мындай өтө эле кыйын эмес. Атайын кызматка. Сиз мына жогоруда сөзүңүздө кайсы бир экстремисттик же болбосо коомго жанагы коомдун келишимине, конституцияга же болбосо жалпы коомдук мыйзамдарга каршы келе турган топторду изилдөө үчүн, иликтөө үчүн операциондук системалар бар дедиңиз. Бирок бүгүнкү күнгө чейин биз бирде жолу ушул интернет айдыңында ушундай түр топтордун жетекчилери же мүчөлөрү кармалды дегенди уга элекпиз. Жалаң эле блогерлер, жалаң эле эркин журналисттер кармалууда. Мунун себептери эмне деп ойлойсуз? Жок, мындай айткандай, тагыраак айтканда кичине мындай кармалып болуп турат, бирок алар мындай көп деле чагылдырылбайт. Интернетте же мындай бир масса медиа мындай талаасында. Бирок мындай экстремизмдайлар билишим боюнча мындай кичине кармалып турат. А мындай блогерлердин кармалганда бул мындай катуу мындай чырдын болуп кетип, угулуп калат да. Билинип калат. Билинип калат. Алар деле кармалып, камалгап кеткендер бар, ушундай экстремисттер ар кандай. Демек, биздин күч түзөмдөрүнүн колундагы инструменттердин пайдасы дагы бар экен да коом үчүн. Эми мамлекеттин коопсуздугу деп биринчи кезде ошо терроризм, экстремизмге, терроризмге каршы эл аралык терроризмге ошолорго ал жагынан пайдалуу. Түшүнүктүү. Биз азыр оюбузду дагы курчутабыз, суроолорубуз дагы бар. Себеп дегенде сиздин баракчаңыз ар дайым көңүл чордонунда. Сиздин баракчаңыз дегенде бизде конокто Беспредел KG интернет баракчасынын паблигинин автору Автандил Жоробеков. Бизде жарнамалык блок болсун. Урматтуу достор, жарнамалык блоктон соң кайрадан маегибизди улантабыз. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Интернеттеги болуп аткан чуулар, интернеттеги болуп аткан окуялар секунд сайын жашообузга ушул экрандар аркылуу, смартфондор аркылуу жашообузга кирип келет, чагылгандай тездик менен тарайт. Мына ошондой чоң маалыматтык агымда, маалыматтык шаркыратмада десек да болот. Өзүнүн ордун издеп таап, өзүнүн бир мындай айта турчу пикири бар кийинки блогер бизде Автандил Жоробеков, Беспредел KG группанын негиздөөчүсү. Автандил мырза, мындай айтып кетсеңиз, сиз жалпысынан ошол баракчага өзүңүздүн күнүңүздүн, өзүңүздүн иш башка иш кыласызбы биринчиден? Анан башка иш кылган болсоңуз, качан жетишип, канча убакыт арнайсыз ушул жака? Бул башка иш бар, ада передача жактан айтып берем, өзүм бизнес кылам, бир жакшы бизнес бар. Өтө. А бул где-то бир күнүгө бир аш барса бир 1-2 саат кетиши мүмкүн. Көбүнчө материалдарды ошо өзүм мага жазылган адамдар жөнөтөт, ошолор эле кичине карап, көп деле убакыт койот, ошо тексттерин даже кичине канча мындай каталар менен да чыгарып берем. Көп деле мындай маанилүү. Ошо бир 1-2 саат убакыт алат. Көбүн эсе катталуучулардын келген каттары менен иштейсиз, Ошолор келген, ошолордун видеолору, ошолор сүрөттөрү, ошолордун идеялары. Ошолорду чыгарып коем. Кичине мындай фото менен фото жаба кылып. Сизди канча жолу суракка чакырды? Мен ошо чакырганда ошондо эле 2019 чакырганда кармаганда ошондо чакырган. Андан бери эч ким эч кандай чакыруулар жок? Жок, андай чакыруулар жок андан бери. Расмий чакыруулар болгон жок. Бейрасмий чакыруулар, кел сүйлөшөлү, Автандил кел, Автандил мындай кылабыз, коркутуулар же болбосо жок, азыр алкоолор эч кандай андайлар жок чакыруулар. Жаңы бийлик деле тийишпей атат, азыр пока чакыра элек атыр эч ким. Эчтеки даже чал элек, даже звонот элек, эчтеки ким билет. Берки бийлик болбосо дагы мындай жөнөкөй адамдарчы, жөнөкөй адамдар. Себеп дегенде сиздин баракчаңызда мындай өтө баягы куруч баракчаңыз, моюнга алыш керек. Анан айрым коомдун кайсы бир бөлүгү, мисалы, макул эместир да, сиз жазып аткан нерселер менен. Ошол жөнөкөй адамдардан, жөнөкөй катталуучулардан виртуалдуу дүйнөдөн реалдуу дүйнөгө өткөн коркутуулар же болбосо жакаламай, жемелемелер болуп атабы? Жок, андай. Мен мындай чыкканда мага көп жагда айтат, эл бузар Автандил эмне чыгалтасың деп. Мен кийин анан
сатылып кеттің дейді. Әркімге сатылып кеттің, Текебаевқа, Бабановқа, кейін башқаларға сатылып кеттің деп айтады. Мен кейін сатылып кеттім деп шығарады. Мен кішкене мындай маған жалшатылы қорқытып, мен кішкене мындай уақыт болғанда бір сөйлесіп қаламын да, мен неге сатылып келмейді десем, баяғыда әрқандай фейк маалыматтарды шығарып жүрді, баяғыда переписканы ше. Мен ел бұлдары сатылып кетіп, мен жасап переписка ақша алды деген әркімдерден. Кейін мен жалшып көргенден кейін мен қайсы дәлел бар десем, шу тарап кетті дейді. Сен ел бұлдарсың, неге ел бұлдарсың, материалдар шығартасың, қайсы материал десем, ана мына жөнінде, Садыр Жапаров жөнінде мындай дейді. Қайсы материал десем, тағы ештеңе айта албайды. Тақмес маалымат, мен шығарадым ошо. Мисал үшін ошо Садыр Жапаров Убада бергеніне шығарғанмын. Свет бойынша біреулер Райым Қамалат дегендері, Свет қардан құтылады деген ошоларды шығартам. Мен ешқандай баяғындай ойлап шығармаймын да, бір ошо өздерінің берген убадаларында. Кішкене бір жерде мындай сұрау беріп қоямын, қашан болады, же ошо убадалар қашан атқарады деген. Мында жоқ, анан кейін көп ушундай жалғанда айтышат. Ушундай жөн жүр, анда мындай деп фейктер. Кейін бір сүйлөшкөндөн кейін тарап кетишет. Анан ушунча жүрөм, көчөдө барды учурашып эле молодец. Адамат туура эле кылсаң, жазып туруп сени колдойт дейт. Бирок көчөдө ушуга чейин билгенден уже 1,5 жыл болуп калды эле. Ичим келип мындай жаман эле карабайт, эч кимде эле жаман карабайт, же коркутпайт эле. Баары эле азамат сени колдойбуз. До конца кылып чыгара бер деп ошентип эле айтат. Сизди көчөдө таанышат демек, э? Тааныгандар да. Аны эми ким беркилер билбейм, берки интернеттен жазып алып коркту, анысы дегендер. Алар эми мындай үстүдө эле мындай кой, же фейктер ким билет эми. Мындай ошол интернет аркылуу көчөдө мындай эч ким коркуткан эмес эчтеке. Автомобиль мындай бир ачык сөз болсун. Сиз айтып калбаңызбы, автомобиль сатылып кеттиптир, же болбосо мындай бирөөнүн ырын ырдап атат деген сыяктуу дооматтар. Чындыгында жашооңузда кимдир бирөө аттарын атабай деле койсоңуз болот. Бирөө келип кадимкидей акчалай жана накталай сунуш киргизди беле? Ушу менин идеямды, менин платформамды же менин билбейм, партиямды, атымды, затымды сен акырындап мындай өткөрүп бер, мен сага акча берем деген болду эле. Жок, андай болбойт менде. Бир мындай реклама чыгарасыңбы дейт. Чачам рекламада сүйлөшүп коет, реклама боюнча. Кийин мындай карап мындай кайрадан жоголуп кетет да. Реклама чыгарып дейт, кийин мен чыккандан кийин реклама чыгарат, реклама болуптур эми мындай бир коммерческий. Ушундай канча реклама дейт, бир пост дейт, кийин сурап, кийин ошо айткандай реклама дегенден кийин сураш, кийин жоголуп кетет мындай. Сиз буга чейин мына өзүңүз жашооңузда мына Жапонияда окугансыз. Да кайсы мамлекетте окудуңуз эле? Эми Америкада бир 2-3 ай, Венада 2-3 айда мындай эле окуп келгенсиз. Кайсы тармак боюнча билим алгансыз? Экономика, макроэкономика. Экономика жана макроэкономикага. Эми мындай менде бир мындай суроо түзүлүп атат да. Жалпы элдин мындай маанайын карап көрсөк, интернетте отуруп алып, диванда отуруп алып деп айтышат көп. Өкмөттүн, бийликтин кылып аткан иштерине сын пикир айтуу, интернетке жарыялоо бул оңой иш. Өзүңүз эле айтасыз, күнүгө 1-2 саат убактым кетет деп. Бирок ошол жакка өзүң барып, кайсы бир саясий курулуштарга катышып, же болбосо өкмөттүн кайсы бир жагына барып кызмат кылуу оңой эмес да, баарыбыз билебиз. Ошондой ойлор келди беле сизге? Кандай өзүңүздү мам кызматта көрөсүзбү? Да, мен барыппы, кандай? Жо мен мен посттарымда мындай мындай көбүнчө мындай билем, мен мамлекет кызматы өзүм эле иштегенмин, мамлекет кызматы билем кыйын экенин. Бирок баягы мен посттарымда жазганда эч кандай мындай талап койбойм да, мындай айда 2-3 эсе көбөйсүн, пенсия көбөйсүн деген, анын көбүнчө мындай кыйын да, мындай мамлекет курсын деп. Булар бериле баягындай айткандарым ошо өздөрүнүн убадаларын чыгарат, өздөрүнүн сөздөрүн эле суроо берип эле ошолорчу. Биз даже мындай акча урдат деп де чыгарбайбыз. Өкмөттө иштеш кыйын эми. Бар эми айтканда булар биз атакаганда ошо өздөрүнүн убадаларында буларды эч ким айткан эмес да. Ошон үчүн бизде баягындай кандай айтсам бир мындай реальный порядочный мындайлар иштейт адамдар келе албайт да. Алар келген десе алар баягындай жомок айта албайт. Мен мындай Светте арзандатам, 50 000 сом, айлыкты 26 000 кылам, пенсияны 11 000 деп алар айта албайт. Ошо бир жомокто айтканда популисттер өтүп келип атат. Аны аларды сөзсүз түрдө аларды кайрадан ошо сөздөрүн эстетип, аларды уруп, мындай экинчи да келечекте да экинчи да башкалар мындай бир экинчи бир келбей турган болуш керек да ошондойлорчу. Менде мындай суроо жаралып атат.
мен кейде баракчаңызга кирип окуп калсам, автандил жана сиз айтканча эл бузар, автандил провокатор, автандил бир ойдо турбайсыңбы деген сыяктуу комментарийлер келет көп санда. Аны мен мындай суроо жаралат. Автандил Жоробеков беспредел KG администратору эмес, жарган катары. Кайсы позицияны карманасыз? Кайсы жолду Кыргызстан тандаса, сиздин баракчаңыз популярдуулукка ээ болбой калат? Кандай ойлойсуз? Эми айтканда азыр башкаруу системага парламентаризмди тандаса, мен ошо тандаганда ошону колдойм, парламентаризмди. Мен уже айтылган бир 2-3 жылдан кийин деле уже мындай азыр бизде көп эле баягындай тандалды го президенттик деп. Биз уже система парламентаризмге өтүп, кийин бийликке мындай реалдуу адамдар келсе, популисттер эмес, ушундай келсе, мындай жакшы сүйлөп программамда убадасын берип, убадасын аткарган, ушундай келсе, баракча мындай айтканда активность адайып, жоопкерчилик да, ушундай. Сиз ошону каалайт белеңиз? Каалайт элем да. Биз баракчанын бардыгы адамдар келип, так убададан берип, программасын айтып иш кылып атса, ар кандай жомоктор айтпай, анан туугандарын койбой, тааныштарын койбой, бийликке сабатсыздары койбой, же бир баягындай орусча айтканда бир сомнительный бизнестер бар, мончо, банялар, сауналарды ушундай адамдар буну эми кандай мындай алар карап мындай жөн отура албайсың, ошондой адамдар келип атса, ушундай чыгара берет экен, баракча болсо күчүн ала берет. Тилекке каршы, Тилекке каршы. Бирок сиз ошол баракча барган сайын актуалдуулугун жоготсо деген кыялыңыз дагы бар демек. Эми барып жакшы кадрлар болуп болсо жоголот. Демек бул сиздин чыгарып аткан ойлоруңуз, жазып аткан пикирлериңиздин бардыгы Кыргызстан өлкө, мамлекет өнүгүп кетсе деген таризде жазып атпырсыз да. Так ошондой жөн эле мамлекетти түздөө, туура багыт берүү, а мамлекетке жардам берүү, кичине мындай таза эмес кадрлардан, сабат кадрлардан тазалоо. Ушундай эле. Ешқандай биз ушак айтпайбыз, баягы жалган жала жаппайбыз. Болушунча эле так маалымат бергенде, ошо өздөрүнүн сөздөрүн кайталап кеткенде өздөрүнүн эле убадаларын эскертип, өздөрүнүн сөздөрүн эскертип, анан бир мындай башка жерден бир факт берип коюп, ошо булардын убадалары баягындай аткарылбай аткандар деп ушундай эле чыгарабыз. Мына сиз айтып калдыңыз, беспредел KG баракчасы Facebook'та 5 жыл, Instagram'да 2-3 жылдан бери өмүрүн сүрүп келатат. Учурда 150 миңге жакын өз күчүңүз менен топтогон катталуучуларыңыз, жазылуучулар бар экен да. Бирок бизгече күнү бир окуя көп болду. Мисалы, кечки саат 8-де чыккан мэр боюнча жаңылык бүгүн түшкө чейин өзүнүн мындайча айтканда жыйынтыгын берип, жаманбы жакшыбы аны биз айта албайбыз, жыйынтыгын берип жумуштан алынды да Нургазиев мырза. Демек 5-6 саатта болуп аткан окуяны анан 2-3 жылды салыштырганда интернет бир мындай күн нурунун ылдамдыгындай өзгөрүп, аябагана чагылгандай тездик менен коомдук пикир жаралып атат да. Кандай ойлойсуз? Ушул 2-3 жылдан бери беспредел KG'ге оппонент боло турган, же болбосо сиздин оюңузду мындай кыя чапкан, сиздин оюңуз менен тең тайлашкан, андан дагы ашырып өткөн пабликтер пайда боло алдыбы? Пайда боло алса, алар кайсы багытты алып, кайсы багытты көздөп, кайсы пабликтер бүгүн көп өзүнө көңүлдү бурдуруп, жазылуучуларды өзүнө топтоп атат? Сиздикинен башка. Мен азыр карап турам, азыр Facebook'тан мындай көп группалар бар. Азыркы биздин президент колдогон ошондой 100 миңден ашкан тайпалар бар. Алар группаларда 100 миңден ашкан бар. Олордо да баягындай демала жөн президент колдогон паблик. Ошол жерде баягындай мындай бир карап көрсөм, аларда мындай бир лайктар менен, комментарий менен санасак, аларда бир жүздөгөн, миңдеген комментарий бар. Баягы чыгып кеткен баягы Мемистан деген бала пабликте жакшы Мемистан деген коп деген бар эле, алардын бир аты жооп кетти го. Бирок бар, Instagram'да тажадым. Ошондой пабликтер бар. Алар 100 миң деп баягы жазуучулар бар дегендей подписчиктер. Ошол пабликтер менен сиздин ички мына жеке позицияңыз кандай? Ошолордун кайсы бирлерине өзүңүздүн баракчаңыз аркылуу комментарий таштап, же болбосо мындай атаандашуу, балким кызгануу, балким мындай ушул пикир алмашуу мүмкүн эмес деген сыяктуу ойлор келеби? Айтайын деген оюм, кайсы пабликтер чыгарган маалымат сизге
ички туюңуз менен дал келбейт? Жо, мен маалыматтарын билем, бирок мына айткандай группа Садыр Жапаров деген группа бар. Аларда адашпасам 75 000 адамдар бар. Ошолор мени бир адмир айтып калды, мени бир 2 жол чыгарган да. Мени ушу бузукур, эл бузар, текенин эчкиси улагы деп, текен улагы деп акчага сатылды деп. Ошо пабликтер бар. Эч кандай далилсиз жок. Жөн ошондой кара эл бузар деп. Нактай ошолор болгондо мен деле аларга теңелбедим, алар деле жаза берсин мындай. Мен деле ага чыдаш керек эми, сөз эркиндиги дегенде чыдаш керек, алар колдогон ошо ошол пабликте, ошол группада, тайпада мисалы үчүн мени мындай чыгарып турат. Мындай чыдаганда мен баягындай мисалы үчүн Садыр Жапаров бир видеолар чыгарып койсом, мындай кайталап келсек, ошолор эле мындай. Башка группаларды көп деле байкабайм. Эми биз сөзүбүздүн дагы бир маанилүү чекитине токтоло кетсек, өзүңүз айтып калдыңыз, мына сөз эркиндиги депчи. Өзүңүз чет өлкөлөрдө окуп келгенсиз. Ал жакта демократиянын туу туткан өлкөлөр, туу туткан цивилизациялар, туу туткан коомдор сөз эркиндигин биринчи кылып баарынан да бийик кылып коюшуп, ошону аябай мындай коргошот да. Анткени менен сөз эркиндиги сиз үчүн бул эмне? Оор маселе, түшүнүп турам, бирок мага бул сөз эркиндиги бир адамдын ар бир адамдын өзүнүн мындай бактысына күрөшү дегендей. Өз келечегине. Кудайдан берилген, кандай десем, Кудайдан берилген бир аманат да, бир Кудайдан берилген бир баалуулук дегендей ушундай көрөм мен. Сөз эркиндигин. Ошону эч ким ала албайт, ар бир адамга берилген деп. Аны ар ким адам өзүн коргосун, өзүнүн келечеги үчүн, бактылык үчүн күрөшсүн деп берген деп ойлойм сөз эркиндиги. Анан дагы бир ошол эле теманын айланасында бир ой жүгүртүү үчүн суроо. Автандил Жоробековдо ички туюмуңузда, ички жүрөгүңүздө ички цензор барбы? Бар болсо, кайсы темаларды сиз эч качан чыгарбайсыз, эч качан козгобойсуз, эч качан эл назарына сунбайсыз? Биз баягындай динди көп деле мындай колдойм, эч качан киришпейбиз динге, чыгарбайбыз. Улуттар аралык баягындай бир адамдын бир саясий максатты жетиш үчүн бирөөнүн шылыгында улутуна тийишип, же бир баягындай жынысына тийишип ушундайларды баягындай чыгарбайт андайлардычы. Ошол темаларды эч качан козгобойсуз? Ошолор козгоп, бирөөнү баягындай кандай десек, ошо бир туура эмес мындай бир маалымат мындай таратып, мындай өз максатына жетпей мындай аракет жок дегендей да. Бүгүнкү күндө сизде Беспредел KG'ден башка дагы пабликтерди ачтыңыз беле? Же ошол эле паблик менен уланып келе жатасызбы иштериңизде? Жок, ошол эле паблик азыр. Атыштын да кереги жок дейм го эми азыр. Кайтарып келсек баягындай Apple'да бир эле телефон чыгарат го, iPhone деп. Ошо бир эле телефонду чыгарганда жакшы болуп кетет. Samsung болсо баягы көп телефондорду чыгарып, уже баягы марканы жоготкон. Биз болсо баягындай Беспредел медиа, же Беспредел пресс, Беспредел видео, Беспредел аналитика же ондойлорду ачпайбыз. Ошо бир эле калат болду. Ошол менен кетебиз. Сизге бериле турчу суроолор абдан көп, албетте. Мен кайсы бир учурда ошо элдердин пикирин даярданып атып айтайын деп, бирок жыйынтык суроолордун бири ушундай болсун. Аталышы эмне үчүн Беспредел? Себеп дегенде бул сөздүн өзүндө кайсы бир деңгээлде мындай кастык тили дагы камтылган да. Орусча айтканда язык вражды, язык ненависти. Беспредел деген сөздү укканда мындай албуттанган, же болбосо мыйзам менен жашабаган, мыйзамсыз, чектен ашкан түшүнүктөр жеке менин элесиме келет да. Өткөндө эле бир 2-3 күн мурун пост чыгардым да, эмне эми түшүнүңөр деп, эмнеге атыбызды ушундай койгон депчи. Бул аты эмне ушундай койдук, азыр биздин ошо бийлик жактагы эмне болуп атканын ошолорго арнап ошону койгонбуз да. Ошолор өздөрүнүн кадрын койгондо, бир проблема маселе чечкенде, шайлоодо булар эмне кылганда, шайлоону кандай өткөрөт булар, кадрларын койгондо, бир мамлекеттик закупка, мамлекеттик сатып алуу болуп эмне кылганда, биринчи ошо бийлик ошондой койгон, бийлик адамдар бизге элге мындай кандай десем отношениясы мындай мамилеси кыштыгындай Беспредел деп эле койсо болот да.
Демек баракчаңыз реальность ошондой дейм. Баракчаңыз аталган себеби бийлик тараптан, өкмөт тараптан, система тараптан элге жасаган мамилесин камтыган экенсиз да. Ошондой болду. Түшүнүктүү. Сиз менен маек куруу биз албетте кызыктуу болду, себеп дегенде заманын жүрүшү менен илгери мисалы биз теледен чыгып атпайбызбы? Теледен чыкканда өзүңүздөр билесиздер, урматтуу телекөрүүчүлөр, мына конок келет, анан кечкисин чыгат, баардыгы чай үстүндө отуруп, талкуулап көрүшөт, анан кайталаганда мүмкүн эмес. Сиздер болсо ушул Автандил Жоробеков менен болгон маекти азыр эфирден чыккандан кийин балким өзү да чыгарып коёттур. Балким сиз өзүңүз эртеңки күнү мына YouTube'дан чыкканда кесип каалаган жерин кайталап көрөттүрсүз. Ошондуктан маалымат алмашуу доору толугу менен алмашты. Ошол мындай селдей болуп алып аткан маалымат булактарынан, селдей болуп алып аткан маалымат атакасынан өзүңүзгө керектүү, анан сын пикирди жараткан, эки тараптуу, эки ача пикирди жараткан ойлордон жакшысын терип, ошол жемиштиден өзүңүзгө алып, анан ошол маалыматтын чын жалганын айырмай ала билсек деген жакшы ой менен сизге рахмат айталы. Ишиңизге ийгилик болсун. Ар дайым ушул эл тарабында болгон маалыматтарды чыгарып жүрүшүңүзгө тилектешпиз. Рахмат. Чоң рахмат. Автандил Жоробеков, беспредел кежи бизде конокто болду. Бизде болсо кийинки сюжетибиз тилдердин эволюциясы тууралуу болот. Кесиптештерибиз кызыктуу маалымат топтогон экен. Андан соң бүгүнкү күндөгү медиада контент жаратуудагы жаңычылдык көз караш менен ишке киришкен Тентек деп аталган ушул тайпанын жигиттери менен таанышабыз. Библия мунарасынын библиялык окуясында бир убакта бардык адамдар бир тилде сүйлөшкөн деген маалымат бар. Бир күнү көптөгөн топторго бөлүнүп, бири-бирин түшүнбөй калышкан деп айтылат. Чындыгында бир эле тил болгондугу белгисиз. Бирок миңдеген заманбап тилдер чакан топтордон башталгандыгын билебиз. Бул тилдик ар түрдүүлүккө кандайча жетиштик? Адамзаттын миграциясы башталганда жер кыйла аз отурукташкан. Жалпы тили жана маданияты бар адамдардын топтору көп учурда майда урууларга бөлүнүп, жем издеп, жемиштүү жерлерди издеп келишкен. Миграциянын жана жаңы жерлердин отурактуушусунун натыйжасында алар ар кандай жолдор менен өнүгүп, бири-бири менен байланышын жоготушту. Жүздөгөн жылдар ар кандай шарттарда жашап, ар кандай тамак аштарды жеп, ар башка коңшулар менен өз ара аракеттенип, жакын тилдер, диалектилерге бөлүшүп жана лексикасында такыр башка тилдерге айланышына өбөлгө түздү. Ошентип калктын өсүшү менен жаңы тилдер пайда болуп атты. Генеалогия адистеринде болуп, азыркы лингвисттер бул процессти көптөгөн тилдерге издөөгө аракет кылып, алардын жалпы атасы, прототилин табууга үмүттөнүшөт. Көптөгөн тил подгруппалардан турган тууган тилдерди тилдик үй-бүлөлөр деп аташат. Тилдердин тектештигин кантип аныктайбыз? Окшогон сөздөр көрсөткүч эмес. Алар жалган байланышта болушу мүмкүн, же түздөн түз башка тилден алынышы мүмкүн. Бирок алар бир тамырдан келип чыкпайт. Тилдердин тектештигин аныктаган белгилер грамматика, синтаксис жана негизги лексика, ат атоочтор, сандар жана ага байланыштуу терминдер. Бул компоненттер башка тилден алынбайт. Бул элементтерди салыштыруу жана үндөрдүн өзгөрүүсүндөгү мыйзамдуулукту издөө жана тилдер ортосундагы окшоштуктар лингвисттерге тууганчылыкты орнотууга, өнүгүүнүн мүнөздүү өзгөчөлүктөрүн байкап, ал тургай жазма эстеликтерди калбай калган мурунку тилдерди кайрадан жаратууга мүмкүнчүлүк берет. Элдердин жана алардын жашоо образына таянып, кайсы сөздөр оригиналдуу жана кайсынысы алынгандыгын аныктап, лингвисттер башка маанилүү тарыхый табышмактарды чечишет. Тил дарагын куруу процессинде тилчилер эки көйгөйгө туш болушат. Биринчиден, тил булактары кандайча бүтүшү керектигин аныктоонун ишенимдүү жолу жок. Башкача айтканда, сөз диалектке же тилге кирери белгисиз. Мисалы, Кытай тилинде көптөгөн диалектилер бар. Кытайча сүйлөгөндөр үчүн бири-бирин түшүнүү кыйын. Ал эми испан жана португалдар көп учурларда бири-бири менен көйгөйсүз сүйлөшүшөт. Азыркы адамдар сүйлөгөн тилдер бири-биринен өбөчөлөнгөн эмес. Азыркы адамдар сүйлөгөн тилдер бири-бирине байланышкан жана аралашкан. Көбүнчө тил менен диалект ортосундагы айырмачылык тилдик өзгөчөлүктөр менен эмес, саясий жана улуттук чөйрөдөгү өзгөрүүлөр менен аныкталат. Ошондуктан дүйнөдөгү тилдердин саны жөнүндө суроого жооп бергенде, алардын саны 3000ден 8000ге чейин өзгөрүшү мүмкүн. Ким эсептерине жараша айырмаланып турат.
Экинчи маселе. Тил дарагынын тамырын табууга аракет кылып, илгерки замандарга кайтып барган сайын байыркы тилдер жөнүндө факторлор азаюуда. Тилдердин заманбап үй-бүлөлөргө бөлүнүшү тилдердин туугандыгын орнотуунун мүмкүн болгон чегин көрсөтөт. Бул ар кандай үй-бүлөлөрдүн тилдери кандайдыр бир деңгээлде тууган эмес деп ишенимдүү айтууга мүмкүндүк берет. Бирок бул өзгөрүшү мүмкүн. Тил үй-бүлөлөрдүн айрымдары жалпы кабыл алынган, ал эми айрымдары олуттуу изилденген. Тил кандайча пайда болгонун жана бар тилдердин жалпы атасы болбогонун эч качан билбешибиз мүмкүн. Анткени ал миграция учурунда тилдерди аралаштыруунун натыйжасында жоголушу мүмкүн. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Бардыгыбыз эле доор өзгөрдү, заман өзгөрүш менен кошо илгери биздин бабаларыбыз кайсы бир маалыматты 100 жылдап кылымдар бою ошол окуп, билип, үйрөнүп жатса, бүгүнкү күндө интернет технологиялар, маалымат технологиялары ушунчалык тездик менен бизге окуп үйрөнүүгө, жаңы билимдерди кабылдап, аны анализ чыгарып, кайрадан жаңылантып чыгарууга эбегейсиз зор мүмкүнчүлүктөр түзүлүп жатат. Айтайын дегеним, бүгүнкү күндө биздин өспүрүмдөр, биздин кийинки жаш муун өздөрүнүн өзүн өнүктүрүүдө маалыматтын өзү канчалык маанилүү экенин түшүнүп жатабыз. Айтайын дегеним, маалымат өзү бүгүн мына бир телефон аркылуу Google'га кирип, каалаган формуланы, каалаган тарыхтын бир үзүндүсүн, каалаган ырды, каалаган географиялык объектти жазып туруп эле окуп алабыз да. Бирок чынчына келгенде ошо маалыматты окуп алуу гана жетишсиз, аны мен айтып чыккандай иликтеп, изилдеп, байытып, жаңылантып чыгуу бүгүнкү замандын ажырагыс талабы болуп эсептелет. Ошондуктан бүгүнкү күндө Кыргызстанда Тентек деп аталган ушундай компания бар. Ошол Тентек компаниясы кыргыз тарыхына өзгөчө бир кылчайып карап, аны жаңыча форматта жаштарга, өзгөчө жеткинчектерге, өспүрүм балдар кыздарыбызга түшүнүктүү форматта кыргыз тарыхын түшүндүрүп келет. Биз кийинки сюжетте ошого арнайлы Кыргызстандын тарыхы 2-чи серия көчмөн дүйнөсүнүн өнүгүүсү. Кыска убакыт ичинде тонналап китеп окугандын бир мындай видео форматында, видео контентинде түшүнүктүү жолдор менен түшүндүрүлгөн экен. Анда эмесе сиздер менен чогуу көрүп назар салалы. жыл. Европа, Ыйык Рим империясы. Протестанттар менен католиктердин эки диний агымдардын кагылышы. Алар 30 жылдан ашык согушту. Ошол эле учурда алар империянын көптөгөн аймактарын башкарган Габсбургтардын үй-бүлөсүн бийликтен алып түшүштү. Узакка созулган согуштун жыйынтыгында 1648 жылы Вестфаль тынчтык тууралуу келишимге кол коюлат. Анын натыйжасында империя чачылып, Европада улуттук мамлекеттердин түзүлүү процесси башталат. Бул мезгилге чейин империядагы жана мамлекеттеги бийлик үй-бүлөлүк, кландык жана диний негизде башкарылган. 1789 жылдагы улуу француз революциясынын артынан өзгөрүүлөр келди. Наполеон Бонапарттын бийликке келиши, Европадагы Наполеондун согушу, индустриалдаштыруу, эки дүйнөлүк согуш жана Советтер Союзунун тарашы азыркы улуттук мамлекеттердин түзүлүү процессинин калыптанышына алып келди. Бүгүн бизде көбүнчө этникалык француздар жашаган жерде Франция, италиялыктарда Италия, орустарда Орусия, этникалык казактарда Казакстан, этникалык кыргыздарда Кыргызстан мамлекети түзүлгөн. Бирок 1648 жылга чейинки дүйнөлүк тарыхты өзгөчө көчмөндөр дүйнөсүнүн тарыхын, моноэтникалык мамлекеттин түшүнүгүн колдонбой кабыл алуу керек. Көчмөндөрдүн дүйнөсү көп кырдуу жана тынымсыз мүнөзгө ээ болот. Адамдар ар кандай тилдерде сүйлөшкөнү менен мал жандыктарын бир жерге чогуу жайышкан. Мисалы монгол тилдүүлөр менен түрк тилдүү элдер тыштан келген коркунучтарга биргелешип басып алуучуларга каршылык көрсөтүшкөн. Анан уруу башчылары кудалашып туугандык байланышты түзүшкөн. Ошондой эле жөнөкөй адамдар да туугандык мамиледе болушкан. Бул элдер бири-биринин тилине жана маданиятына таасир тийгизген. Анан кийин ал бириккен эл күчкө толгондо башка жерлерди басып ала башташат.
Басып алган жерлерде аскерлер жергиликтүү калк менен чогуу жашап аралашып, алардын турмуш тиричилиги жана маданиятына таасир тийгизип, кайра алардан да алып турушкан. Башка аймакка көчүп кеткен бир туугандардын тилдери албетте өзгөрүүгө дуушар болгон. Көп өтпөй эле бийлик талашып отуруп, качандыр бир кездеги бирдиктүү эл батыш жана чыгыш элдери жана башка болуп бөлүнө баштайт. Көчмөн элдердин тарыхы ар дайым кыймылда болгон. Байыркы көчмөн уруулардын тарыхын Азия континентиндеги эң байыркы этнос болгон кыргыз элинин тарыхысыз элестетүү мүмкүн эмес. Кыргыздар миңдеген жылдар бою Тянь-Шаньдан, Алатоодон Алтайга жана кайра артка көчүп жүрүшкөн. Жакынкы чыгыштан коркунуч келгенде кыргыздар Алтайга көчүп, коркунуч Монголия менен Кытайдан келсе, Алатоого көчүп турушкан. Элде ушул күнгө чейин Алатоону кыштоо, ал эми Алтайды жайлоо деп атап келишет. Алгачкы эскерүүлөрдөн кийин кыргыз эли жөнүндө башка эскерүүлөрдө жана башка Кытай жазууларында айтылбайт. Ошондуктан биздин элдин тарыхын хун элдеринин тарыхынын контекстинде караса болот. Жалпы маданияты менен тили окшош болгон хундар биздин түпкү ата-бабаларыбыз болушу мүмкүн. Биздин эрага чейинки 3-чү кылымдан баштап хундар Моде Шаньюдун жана анын уулу Лао Шаньдын мезгилинде абдан өнүгүшкөн. Кийин Кытай менен Усуньдардын биригүүсүнөн кыйрап, жана анын натыйжасында элдердин улуу көчү башталган. Урматтуу көрөрман, бул сериялар өзүнүн алдында койгон максаттары менен башкалардан айырмаланып турат. Биз силерге өткөн мезгилдеги окуяларга болгон сапарыңарды өтө түшүнүктүү, жеткиликтүү жана кызыктуу кылып айтып беребиз. Мына ушундай достор, азыр эле сиздер экрандардан назар салган видеонун автору Тентек компаниясынын негизделүүчүлөрүнүн бири, аткаруучу директор Жалил Мукамбетов. Жалил мырза, саламатсызбы? Куш келипсиз. Саламатчылык. Рахмат келип бергениңизге. Шаарда тыгындар, шаардагы инфраструктураны, транспорттук түйүндөрдү өнүктүрүш керек. Кече жакында бир сөз окудум элем. Кедей өлкөлөрдө элдин баары машина мингенге аракет кылышат, бай өлкөлөрдө байлар коомдук транспорт менен жүргөндө жакшы көрүшөт депчи. Буюрса ошол күндө келип, анан биз ошол тыгындарда кабылбай, смог жыттабай, өнүккөн өлкөдө жашап калабыз деп кыялданабыз баарыбыз. Ошол өнүгүү дегенде эле биз дароо ошо артка кылчайып карап, биз кимбиз, эмне үчүн биздики болбой жатат, артта тарыхыбызда эмнелер калды эле деген суроону баардыгыбыз беришибиз абзел. Анан мен мындай карап отурсам, Тентек компаниясы ушундай интерактивдүү форматта кыргыздын тарыхына өзгөчө көңүл буруп бир канча серия иштер жасап келгенсиздер. Алардын бирин азыр көрдүк. Сиздин пикириңизде тарыхтын кайсы жеринде, кыргыз тарыхынын кайсы жеринде, кандай айтсам, мындай бардыгы жакшы келет эле, кайсы жеринде бизде болбой калды, кайсы жерден жаңылыштык кетип калды? Аны айтыш кыйын. Ар бир адам өзүнүн үчүн мындай отдельный эпизоддор табат. Бул азыр спорный момент болуп калды. Мен өзүм жеке оюмча бул репрессия убактары көп элиталардын башчылары атып салганда биздин идеологиябыз көп нерселер өзгөрүп кеткен советтик эмеге. Ошондуктан бир жактан ошо репрессия убагында биз байыркы кыргыз философиясын менен байланыштуу бир аз жоготуп алып. Ошол анан согуш убагы 340 000 адам согушка кетти. 30% эле кайра келди. Бул деле чоң бир таасири тийген нерсе, жана үркүн. Ошол чоң таасири тийген эмелер. Мен жеке оюмча ошол 3 урунттуу бир окуялар. Мен эмнеден сурап атам муну? Себеп дегенде сиздер бүгүнкү күндө менин баамымда, менин берген сыпатым боюнча ошол Тентек жараткан тарыхый контент бул жакшы контент, сапаттуу контент.
жаштарга түшүнүктүү контент. Анан ошол контенттин жаралуу тарыхы боюнча да айтып кетсеңиз, бизге кызыктуу болуп турат. Эмне дегенде, биринчиден тарыхый эксперттер менен, илимпоздор менен, изилдөөчүлөр менен бир мындай жолугушуулар болдубу? Кайсы адабияттын, кайсы китептердин, кайсы булактардын негизинде ушул окуяларды жазып атасыздар? Анан сиз кылган иштердин кыргыз тарыхынын алыскы күндөн ушул күнгө тарта кайсы жерине чейин жеттиңиздер жана кандай пландар бар? Ошону чагылгыда. Бул долбоор 2016-жыл жарыкка чыккан. Биз ошондо мен жана менин досум Дастан эки студент болуп бирдемкени жасабайлы деп. Анан тиги Уркуя Салиеванын монументтин жанында отуруп атып, мен ага ошол Уркуя Салиева ким болгонун айтып берип, ал айтты, эмнеге мындай кызыктуу мектепте тарыхты уккан жокпуз? Мисалы үчүн мен досум айтып атат, мен элим менен тарыхым боюнча байланышты сезбей жатам деп. Анан ошондо биз ойлоп калдык, кандай өзгөртсө болот. Жана тил маселесин да ойлонуп атканбыз. Эмнеге, мисалы үчүн биз шаарда өсүп, көбүнчө орусча ойлонуп калабыз, бирок кыргызчаны унутуп калабыз. Мындай эки тилди тең эмес, бир тил бир аз көбүрөөк эме болуп калат. Басым болуп калат. Анан ошону ойлонгондо биздин кичинекей инелерибиз бар, карандаштарыбыз бар, ошолорду көрүп түшүндүк. Мисалы үчүн мен өзүм инимен кыргызча сүйлөсөм, ал мага орусча жооп берет. Анан ошону көргөндө ойлодум, эмнеге? Карасам мультиктердин бардыгы орусча. Ошондуктан ойлодум, бул жакта бир тилдин көп контент болуп атат, экинчи тилдин контенти азыраак болгондуктан эки тилди тең билбейт экен. Анан ошондо уже мындай профессионалдуу контентти жасоого ойлоно баштадык. Тарыхты бүтүргөндөн кийин бүт маалымат булактары жаза баштады биз жөнүндө. Ошондо биз өзүбүзгө ишенип, биз бирдемкени жасай алат экенбиз, чоң долбоорду аягына чейин алып келип. Анан ошондо уже профессионалдуу түрдө иштей баштадык. Биринчи долбоор 201-жылдан баштап до нашей эры. Биздин заманга чейин, Ооба, бүгүнкү күндүн тиги эме референдумга чейин, 2016 референдумга чейин жасалган бүт тарыхыбыз. Эң башкы максат бул тарыхты айтуу эмес, эң башкы максат тарыхка баланы кызыктыруу. Бала кызыкканда өзү издеш керек. Ошондой максат болчу да. Ошол максатка жеттик деп ойлойбуз. Анткени бизде азыр 35 000 катталуучу бар YouTube'да жана башка баракчаларда жалпы 50 000ге жетет саны. Жана көбүнчөсү бул мектептеги балдар, алар дайыма жазат, чоң рахмат сизге, биз экзаменди тапшырып койдук, тигиге даярдандык, тарыхка кызыктым, мисалы үчүн кээ бир эмелер жазат. Ошо долбоор ошондой максатка жетти. Эң сонун. Дагы да жетет, буюрса, дагы да. Ооба, дагы максаттар чоң. Манасты да жасоо максаты бар. Манас бизде мындай эксклюзивдүү болуп эсептелет. Манасчылар гана билет. Жана мындай кичинекей топ билет. Таар коом билет да, ичкиңде болгон окуяларды. Ооба, бирок ар бир бала өзүнүн Манас менен байланышын билбейт. Кандай байланышы бар, ким экен, көп балдардан сурасаң, Манас ким экен, алар ошого да жооп бере албайт. Ошондуктан Манасты мындай кичинекей балага түшүндүрүү максатты койдук. Бул эмедей урбанистикада, мисалы үчүн, шаарды ар бир коляска менен жүргөн адамга ылайык жасап койсоң, анда бардыгына удобно болуп калат шаар. Бул жакта деле ошондой. Манасты биз кичинекей балдарга түшүндүрсөк, ар бир муундун өкүлдөрү түшүнүп калат.
Ең жақсы. Менде мындай суроо жалғадат. Сіз өзіңіз жеке ишкерсиз, мындайча айтканда, өзүңүздүн демилгениңиз менен, досторуңуз менен биригип, кайсы бир жерден каражат булактарын таап, кимдир бирөөлөр колдоп, ошонун негизинен жасадыңыз да. Мамлекет тараптан эч кандай колдоо болгон жок. Болгон Атамбаевдин убагында социалдык тармактарда көп маалыматтар жүрө баштаганда Мира Карбаева, Атамбаевдин советниги, биз менен байланышка чыккан, силерге жардам бербейлиби деп, колдоо кылбайлыбы, биз макул болдук, бирок бир талапты кылдык. Эч кандай пропаганда болбойт, биз бир тарапты албайбыз, биз өзүбүз түшүнгөндөй беребиз балдарга. Ошол анан ошого макул болуп, президенттин аппаратынан да колдоо болгон. Акчалай да болгон, ал анча деле көп эмес, бирок мындай ошол убакытта жакшы колдоо болгон. Сурайын дегеним, сиздин жасаган контентиңиздер учурда YouTube баракчаларда, Instagram баракчасында, ошо интернетте жайылган да, ошол контентти мектеп программасына киргизүү маселелери, сүйлөшүүлөр жүрдү беле? Билим берүү министрлиги менен. Ооба, ошол кандай болду жыйынтыктары? Аппарат менен сүйлөшүүлөр жүргөн, бирок демилгечи Мира Карбаева эле болгон. Президент алмашканда, аппараттын ичиндеги адамдар алмашканда, ошондо деле демилгелер да алмашып калды. Анан бизге берген убадалар аткарылбай калды. Алар айткан мектептик программа киргизебиз. Алардын 3 сертификациясын өттүк. Анан аягына чыккан жок. Азыр мына жаңы бийлик келди, бийлик алмашуу болду, баарыбыз жакшы билебиз. Өзүңүз жеке баракчаңызда ар дайым ойлоруңузду жазып келесиз, бирок ар дайым эле мындай бутту таяп эле тиренип, бул болбойт, бул жаман деген дагы бар, албетте, ал дагы керек. Анан ойлоруңуз болду эле, ушул жаңы келген бийликке азыр мисалы Алмаз мырза калды өз ордунда, Бишеналиев өзү да мындай сырттан караганда прогрессивдүү, алдыны көрө билген кесипкөй көрүнөт министр. Ойлор барбы? Барсак, сүйлөшсөк, ушуну аягына чейин мектеп программасына киргизсек дегенче? Ойлор бар. Биз азыр өзүбүздүн жумушубузду да бир аз тактап жатабыз, пландарды коюп жатабыз, жылдын башталышы. Ошону бүткөндө биз сурайбыз жолугушууга кирсе болобу же кандай. Акыркы көргөнүмчө жакшы кадамдар болду. Тиги мисалы үчүн отчеттордун азаюусу мугалимдер үчүн. Бул чоң иш, мындай кичинекей эле көрүнөт, бирок чоң эле иш да мугалимдер үчүн. Жана үмүтүбүз бар, ошол билим берүү тармагы өзгөрөт деген. Биз эми буга чейин сиздин тарых боюнча жасаган иштериңиз жөнүндө сүйлөштүк. Эми бир аз бүгүнкү күнгө кайтып келсек, компанияңыздын аталышы Тентек. Анан сизди буга чейин балким көрүп билбегендер болсо, ошо теле аркылуу өзгөчө региондор көрүп калса, эмне үчүн аталыш Тентек? Бул биринчи суроо. Экинчиден, бүгүнкү күндө компанияда канча киши иштейт, эмне менен алек болуп атасыздар, кандай иштерди аткарып жатасыздар? Тентек болгонубуз, биз негизи бардыгыбыз башка тармактардан келгенбиз. Мен мисалы үчүн дипломатмын, досум архитектор, дагы бир досум программист. Анан бизде командада мындай бул кесиптерден келген жарымы эле бул кесиптерден келген. Ошондуктан биз Тентек деп атап койдук өзүбүздү. Жана өзүбүздүн ата-энелерибиз дайыма айтып аткан, эмне бул несерьезный мультфильмдер жасай бересиңерби, качан жакшы жумушка орношосуңар. Тентек бул ошол системага бир аз башкача көрөт, кызык болот, башка нерселерге, башкаларга да жакпаса, өзүнүн жакканын жасайт. Ошондуктан Тентек деп атап койдук. Бизде саныбыз өзгөрөт, кээде көбүрөөк, кээде азыраак. Жалпысынан 14 кишинин арасында иштейт. Жана проекттер менен дагы кээ бир адамдар келет.
проектке мисалы үчүн оператор эмелер керек болгондо башка жактан да алабыз. Ошол жалпысынан ошол 14 кишинин аралыгында. Эми 14 кишини бир арада, бир ортодо кармап туруш бар, аларды багыш бар, аларга багыт бериш бар дегендей. Анан Тентек компаниясы жалаң эле ушундай ыктыярдуу негизде тарыхты, өздүгүбүздү издөө жолдорун менен жүрө берсе, эртең күнү балдар калемакысы бар, курсак маселеси бар дегенде. Анан ошол негизде сиздер коммерциялык иштерди дагы аткарасыздарбы? Мындай тыйын тыпыр ала турган, бир киреше булагын ача турган жумуштар болобу же? Тентек дегенде биз жалпысынан ушул жалаң ыктыярдуу жумуштарды түшүнүшүбүз керекпи? Ооба, биз коммерциялык жакты да аткарабыз. Коммерциялык жак өтө маанилүү. Мисалы үчүн ар бир биз особуз, компания жана биздин эң башкы мындай максатыбыз бул коммерциялык каражаттарды топтоо. Биз жасаган тарых жана башка нерселер бул биздин өзүбүздүн калообуз. Аны биз башка бир багытка чыгардык. Жана эки коммерциялык жана социалдык багыттар бири-бирине жардам берет. Мисалы үчүн социалдык проекттер жасаганда атыбыз чыгат. Жана адам көп клиенттерди ошол жактан табылат. Жана коммерциялык проекттер жасаганда ошол коммерциялык проекттер тиги социалдык проекттерди багат. Ошо бир шайкеш келет экен. Ооба, шайкеш келет. Сиз азыр мен түшүнгөнүм боюнча социалдык ишкердик тууралуу башын ачып кеттиңиз, социальный предпринимательство деп түшүнсөм туура болобу? Азырынча туура болот окшойт. Анан Кыргызстанда азыр 1000 деген, 10 000 деген осолор бар. Баарыбыз ача бергенбиз, себеби убагында эркин рынок, либералдуу бир мыйзамдар, жолдор ачылганда, өзүңөрдүн ишиңерди баштагыла, ачкыла, бизнес кылгыла депчи. Бирок көбүнесе келип туруп эле барып эле бардыгы бюрократияга, бардыгы бир тоскоолдуктарга келип такалып калат да. Бирок бүгүн 14 кишилик штатты кармап, аны аз келгенсиз креативдүү контентти жаратууда сиздер орусча айтканда мындай калкып турасыңар да, дагы мындай чөгүп кете элексиңер да. Вы еще на плаву, и у вас есть дагы мындай ойлоруңуздар бар. Ошонун сыры эмнеде деп ойлойсуз? Ошол сырдын бирөөгө социалдык ишкердикти туура түшүнүүдө болгондор балким. Аны так билбейм, өзүбүз издеп атабыз ошол жолдорун. Эң башкысы биздин кыялдарыбыз бар. Ошол кыялдарыбыз негиздөөчү топ. Биздин кыялдарыбыз бир. Анан ошол кыялдарга көптү чыдаганга даярбыз. Азыр биз Тентек компаниябыз бир жакшы мүмкүнчүлүктөр бар, бирок бир жыл мурун, 2 жыл мурун андай мүмкүнчүлүктөр жок болчу. Ошонун бардыгын чыдадык. Бүгүнкө чейин келдик. Кыял кармайт окшойт ошол эмелерди. Кыял болгондо чыдаганга даярсың. Мен бир аз мындай жан дүйнөңүздү бир дирилдетип кеткен бир суроо берейин. Жаш муун катары сизге суроом, ушул кыял деген кандай? Эмнени кыялданасыздар? Тентектин жигиттери, тентектердин кыялы кандай? Бир так кыял жок. Ал деле багыттуу. Бир кыял бул өнүккөн эркин Кыргызстанда жашоо. Ошондуктан биринчи кыялыбыз боюнча тарых жөнүндө жана башка билим боюнча проекттерди жасап атканбыз. Бизде башка да долбоордор бар, бирок аларды биз жалгыз эмес жасадык, башкалар менен жасадык. Кээ бирлерин чыгара албайбыз. Ал келишим боюнча алардын долбоору катары болот. Бирок биз жасайбыз. Анан бул биринчи кыял, ошол кыялга жетүү биздин оюбузча Кыргызстанда билим берүүнүн жана маданияттын деңгээли өскөндө, ошондо көп нерселер өзгөрөт. Бул
ар бир адам ошол жактан өскөндө башка талаптарды кылат. Анан ошол талаптар башка болгондо саясатчылар дагы, бизнес дагы көп нерселер башкача иштеп калат. Бул биринчи кыялыбыз. Экинчи кыялыбыз албетте дүйнөлүк деңгээлге чыгуу жана Кыргызстандын атын чыгаруу. Ошондой эле Pixar жана башка чоң ири студиялардын деңгээлине чыгуу. Бул бир чоң кыял. Чоң кыял, бирок жетүүгө мүмкүнбү, кандай ойлойсуз? Мүмкүн. Кандай шарттарда? Бүгүнкү күндө мүмкүн окшойт. Анткени технологиялык жактан көп нерселер өзгөрдү. Чек аралар азыр мындай физический чек аралар бар, бирок интернет үчүн чек аралар бүгүн жок болуп калды. Жана технологический прогресс техниканы арзандатты. Ошол жактан да жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. Бар ошого иштеш керек, көп чыдаганга да даяр болуш керек. Аны көрөбүз эми. Демек, ошол тентектер командасы бүгүнкү болуп аткан оош кыйыштарга карабастан, боргон чапкындарга карабастан чыдаганга, жаратканга даяр экенсиңер да. Ооба. Эң сон. Эми эмне дейсиз? Сиздердин иштериңиздерди көрүп, көптөн көп көрүп атабыз. Өзүбүздүн баракчаларыбызда бөлүшкөнгө аракет кылып атабыз. Контентте да көбүрөөк киши көрсө, эмне дегенде сиздердин контентиңиздер мында биринчи жеткиликтүү, түшүнүктүү, айкын, даамдуу десек болот, ошо тырнакчанын ичинде. Ушул Тентек командасынын баракчасыларын айтып койсоңуз болобу? Мен да кийин. Ооба. Ошентип аталат, э? Тентек кээ бир баракчалар tentek.biz. Кээ бир баракчалар тентектер бош болгондордун баардыгын алып алдык. Анткени тентек деген сөз көп колдонулат. Ошо tentek.biz YouTube'да жөн эле тентек деп жазып койсоңор тапсаңар болот. Жана башка баракчаларда Facebook эмелерде тентектер. Жыйынтыктоочу суроо мындай болсун, сиз жогоруда өзүңүз айтып кеттиңиз, маалымат агымы токтобойт, баардыгы өнүгүп жатат деп, анан акыркы соц тармактардын бири TikTok болуп калды. Кеч жакында карасам, ошо TikToктун өзүнө дагы кыргыз коомчулугунун пикир жаратуучулардын айрымдары TikTok зыян, ал жакта кыздар чечинип бийлеп атышат, биздин нарк населебизде руханиятыбызды бузуу аракеттери болуп атат деп айтышууда. Бир четинен карасак, өспүрүмдөр үчүн өзгөчө TikTokто мындай алда канча түшүнүктүү, жалпак тил менен, бий менен, ыр менен, эмоция менен айтылган контенттер берилүүдө да. Тентек компаниясы TikTokто өзүңөрдү көрөсүңөрбү? Көрсөңөр кайсы нишаны же кайсы багытты ээлейт элеңер? TikTokто биз баракчаны ачып жатабыз азыр. TikTokто ошол эле билим берүү жакты чыгарабыз жана өзүбүздүн жашообузду, күнөмдүк жашообузду эмне кылып атабыз. Жана сиздин айтканыңыз боюнча ар бир социалдык тармакта эмелер бар, алгоритмдер бар. Жана ал ар бир адам эмнеге кызык болсо, ошону көрсөтөт. Мисалы үчүн жаман видеолорду көрсөң, значит өзүң кызыксың ошого. Ошол жакты да биз ар бирибиз өзүбүздү да караш керекпиз. Ал жактан контент жаратуучудан толук жоопкерчилик эмес, көрүүчүдө да жоопкерчилик бар. Мага ой жүгүртүүңүз жакты, муну дагы талкууласак болчу экен, себеп дегенде бул маалымат технологияларды, соц тармактарды, андагы болуп аткан окуяларды бүгүн сүйлөшүп, ушул убакыт 2 сааттан кийин сүйлөшсөк, тема такыр бөлөк болуп калышы мүмкүн, себеп бул заман ушундай болуп калды. Кантсе дагы сизге Жалил чоң рахмат айтабыз. Мукамбетов Жалил, Тентек компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири, кыргыз тарыхына, кыргыздын кимдигибизге, башка айтканда кимдигибизге жана ким болгонубузга өзгөчө бир жаштарча тарыхтын актай барактарын аңтарып, мурдак болуп калган катачылыктарды балким оңдоп кеткенге бүгүн жакшы мүмкүнчүлүктөр турабы деген идеяны, ошол кыялды ишке ашырып жаткан компаниянын мүчөсү, аткаруучу директору болду. Тентектерге баардыгына салам жолдоңуз. Жалил, сиздин ишиңизге ийгилик болсун.
Биз болсо эфирибизде жыйынтыктабайбыз. Азыр бирде адаттагыдай жарнамалык блок, андан соң өзүм чыгып сиздер менен кутмандуу, кайырдуу кеч калып коштошом. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Немесе каалайбызбы, каалабайбызбы, бүгүн интернет доору, бүгүн маалымат алмашуу, маалымат бөлүшүү жана маалымат жаратуу доорунда баардыгыбыз кириптери болуп, баарыбыз кошул ташыл болуп, ичинде ошол агымда жүрөбүз. Ошондуктан бүгүнкү келген мына Беспредел KG администратор келди, Автандил келди, Меменстан баракчасы келди, Тентек контенттин жаратмандары келди, жалаң жаштар, жаңы муун, жаңыча ой жүгүртүү, анан ошол 3 адамдын тең бүгүнкү кечте айткан бир сөзүн жыйынтыктап, резюмелеп эфирди аяктайын. Интернет бул эркиндик, өзүңүздү каалагандай алып барсаңыз болот. Баардыгы келип сиздин жеке өзүңүздүн өздүк ички дүйнө таанымыңызга, ички маданиятыңызга келип такалат. Айтайын дегеним, кайсы контентти көрүү, кайсы авторлорду окуу, кайсы пабликтерди изилдөө, кызыгуу бул бир гана өзүңүздөн. Эгер жаманды көрөм деген болсоңуз, анда сөзсүз түрдө ушул интернеттин алгоритминин өзү сизге телефонуңузга, алдыңызга, экраныңызга, мээңизге, башыңызга жаман, ыплас, адамды бир мындай жаман ойлорго, жаман жолго түрткөн контентке кабыл болосуз. Эгер изденип, жакшылыкты издеп, окуп, үйрөнүү жолуна түшкөн болсоңуз, анда интернет ошо башкача айтканда телефонуңуз, башкача айтканда сиздин жан дүйнөңүз ошол дүйнөгө кириптери болот. Ошондуктан тандоо сизде, урматтуу көрөрман. Бүгүнкү кеч кезегибиз соңуна келип жетти. Кечтин кезекчиси мен Эркин Нурбаев, менин кесиптештерим болду. Эртеңки, кийинки күндөргө көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар, интернетте өзүңүздү маданияттуу алып жүрүңүздөр. Көрүшкөнчө